убакыттын өтүшү менен 4-сезондун 27 чыгарылышында биз жолуктук долбоору ар дайымкыдай эле сиздер менен эфирде көрүшүп жаткан убагы. Ушул убакка чейин бизге канча деген талапкерлер, катышуучулар менен ортосуна болгон сезим, канча деген эмоциялар, бири-бирине болгон таарыныштар жана күлкүлөр, сүйүүлөр менен 4-сезон аягына чыгып барат деген үмүттөбүз. Бирок биз жолуктук долбоордун эмгеги кайтып, 4-сезондун аягын той менен аяктайбыз деп биз сиздерге акыркы чыгарылыштарда сүйүнчүлөп келебиз. Ал эми бүгүн дагы биз өтө кубанып турган чагыбыз. Сиздер күтпөгөн талапкерлер, сиздер күтпөгөн эң жакшы жаңылыктар менен колдон келишинче бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Дагы эле көптөгөн суроолор менин жанымда кесиптешим Гүлназ Чыныбек кызы кайда деп сурагандар. Албетте ал эл адамы болгондуктан азыркы убакта тойдо жүрөт десек болот. Бирок биз Гүлназ Чени ушул 4-сезон аягына чыкчакты келишин биз абдан суранат элек. Бүгүн болсо сиздер менен биз жолуктук долбоордун алып баруучусу жана негиздөөчүлөрдүн бири Канат Шабданбеков жана бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Өткөнкү чыгарылышта катышуучу Аяна Бикечибизге Абдуллах деген талапкер келген. Аяна ден соолугуна байланыштуу жана Абдуллах жумушуна байланыштуу келген жок, бирок кийинки чыгарылыштарда биз жакшы жаңылыктар менен күтөбүз. Жана биздин эфирге өзгөчө дагы бир каарман келген, өзүн психолог катары тааныштырган жана Болот мырзага болгон кичине болсо да сезимим бар, ушул мырза менен жакындан таанышкым келет деп келген Аделяга бир катуураак кол чаап коелу. Бүгүн Болот мырза менен өкөн мамилеси кандай кетип атат чагылдырып беребиз. Жана ошондой эле Айдос мырзага Жади аттуу бийкеч келген. Дагы бүгүн биз Адилет менен Мадинаны да бүгүнкү чыгарылышта көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Сиздер болсо экранга жакын келип беребиз, биз болсо баштап берели. Мен дароо эле колума кармаганда биздин көрүүчүлөр сезип атат болуш керек. Апамдын чайы азыркы убакта ар бир үйдө өзгөчө дам, тартуулап, балалык кезде эске салып, балким башка мамлекетте жүрүп, апасын сагынгандар апамдын чайын ичип, балалык кезине барып жатканда убактар болуш керек. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин башкы демөөрчүбүз апамдын чайы азыркы убакта Кыргызстандын 7 дубанда сатыкка чыгып жаткан убагы. Ал эми кайсыл даректерде деп сурагандар үчүн мына алдыда турган даректерлерди окуп алыңыздар. Биз болсо чайды ичебиз. Жакшы маанай баштайбыз. Керемет, керемет. Өзгөчө күн болуп турат да. Бүгүн Кыргыздын эң сыймыктуу уулучу. Ал мыкты шоумен. Ал мыкты алып баруучу. Ал мыкты пранкер. Канат Шабданбеков уулду болду, кол чаап коелу. Куттуктайбыз. Ой, колуман жете эле болуптун. Туугандарым сүйүнчү, бүгүн биздин үйдө уул бала төрөлдү, теңдеши жок күнгө. Аттатын чапкылап, мингениңди көрөйүн, аттан сүтүн аймалап, эмгелиңди көрөйүн, муйдусунан өйүн. Атасынын баласы, апасынын баласы, өсө бергин чоңоюп, биздин элдин батасы. Апасынын баласы, апасынын баласы, өсө бергин чоңоюп, биздин элдин батасы. Куттуктайбыз, 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 куттуктайбыз. Баракелде. Биз сыйлаган, жалпы Кыргыз элин сыйлаган урматтуу Канат мырза, бүгүнкү ушундай Кудайдын куттуу күнү сиздин жакшылыгыңыз менен куттуктап атканга баарыбыз кубанычтабыз. Бешик бооңуз бек болсун, уулуңуздун өмүрү узун болсун, эгемен элдин, эгемен эркин бир уул болсун. Да бир жолу бешик бооңуз Бек болсун. Чындыгында өзгөчө сүйүнүп атам. Жалпы көрүүчүлөргө да ыраазымын. Анда калган эмоцияларды отуруп бөлүшпөйлү, рахмат, рахмат. Салам жалпыңыздарга, Канат мырза, биринчиден бешик бооңуз бек болсун. Кыргыз элине көрүнгөн, сизде болгон аттуу баштуу уулдардан болсун. Менин суроом жаралып атат мындай. Негизи ошол күнү төрөлгөндөн кийин эмоцияңыз кандай болду? Бир көрсөтүп бере аласызбы?
эми эркек киши аябай деле ашыкча эмоция чыгара албайт экен да, бирок ичинен сүйүнөт экен да эркек кишичи. Аял кишиге окшоп ыйлай албайт экенсиң же бакыра албайт экенсиң, бирок эми мындай өзүң күтпөгөн жерден эле эмоция болду. Балалуу болгон баары башкача экен да. Балалуу болгон башкача экен деп айткан сөз бул оңой, бирок балалуу болгондон кийин башкача экен да булчу. Ошондуктан эмоцияны айтып бере албайм да мындай. Жадагасы үйлөнгөндө мындай сүйүнгөн эмесмин. Бул жерде аялым көрбөсүн деп эле киргесиге. Канат мырза дагы бир жолу бешик болуңуздар бек болсун. Чоң рахмат. Ошол балаңыз кыргызга таанымал эмес, кыргызды дүйнөгө тааныткан уулдардан болсун. Амин. Анан сизди куттуктаганым ата болуңуз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат. Рахмат. Doğandarım suyunçu, bugün biz günüde. Ol bala törüldü, tengeşi yok güngö. Abla sütün aymala, yengenin de körüyün. Attın şapkıla, mingenin de körüyün. Bıydısından dövüyün. Abbasının ballasa, attasının ballasa. Ösörgini şalayıp değilsin, eldini batlasa. Abbasının ballasa, attasının ballasa. Ösörgini şalayıp değilsin, eldini batlasa. Вес ростун айтып бересизби? 3 килограмм 400 грамм 54 сантиметр. Бою. 애기랑 너무너무 축하. 너무너무 축하드리고 애기랑 행복하게 사시길 바랍니다. Суроом деле жок дейт, куттуктагым келип атат. Балаңыз менен эң бактылуу күндөрдү өтүшүнө тилектешмин. Чоң рахмат. Камсамыйт. Кубанычыңыз кут болсун, бешик болуңуз бек болсун. Анан атын билсек болобу же азыр? Атын айтып беребиз, айырмасы жок. Ошон үчүн биринчи сиздерге айтат экенмин. Атын апам койду, Имран деп койду да. Имран. Көз ошо жакшы ниеттер менен куттуктоолорго да терең ыраазычылык билдиребиз. Ар бир нерсем өзүнүн убактысы менен экен. Мен балалуу болдум. Эми буюрса сиздерди балалуу кылалы, үйлөндүрүп, башкаштырып, сиздердин да ошо биз жолукта ошо ал жагын өзүбүз келтиребиз дейт Адилет мырза. Биз жолукта неберелери, туууралары көп болсун, буюрса жакшы ниет болсун анда. Канат мырза, куттуктаймын, бешик болуңуздар бек болсун. Жеңесин аты Нургулай менен таанышканбыз эле бир жолугушууда. Жеңебиз азыр өзүн кандай сезип жатат? Өзүн аябай жакшы сезип жатат. Негизи врачтар дагы айтып атат, аябай жеңил төрөт болду. Бирок аябай сонун болду да. Жакшылап уктоолу эле, кадимкине даярданып барып эле мындай төрөдү да. Мен коркуп аткам, негизи ошо башка жакта жүргөндө толготуп калып кыйналып калбасак экен депчи. Ошондо жеңебиз төрөгөндө өзү схватки канча болду? Ошондой жактарынан 4 саат болду окшойт. Жеңил болуп турган, 6 саат болуптур. Сиз жанында болдуңузбу ошол маалда? Ичине кирдиңиз, киредиңиз, чын айтың. Мен жанында болоюн деп сөз бергем. Анан сөз берип кирдим. Бирок киргенден кийин түшүндүм, мени көрсө эркелей берет экенинчи. Баары бир бөлөк врачтар керек экенин түшүндүм. Анан акырын эшикке чыгып баса бердим, качып баса бердим. Ошол менен кирген жокмун, бирок эшикте карап турдум да. Сүйүнчүнү сизге айткандачы, көз жаш сизден чыктыбы, чыкпадыбы сүйүнүчтөн? Ошол маалда эч кимге көрсөтпөсөңүз дагы. Көз жаш ал убакта чыккан жок, бирок баламды барып жыттаганда, өпкөндө деле көз жаш чыккан жок, бирок ушундай жүрөгүм башкача эс алды да. Анан негедир билбейм, эми балким мындай эми башкача сезим экен да, жүрөгүм ушундай баягы чоң бактылык бул жүрөктүн тынчтыгы деп коет го. Анан ошол сыяктуу жүрөгүм эми орунда үйлөнгөндө бир жолу жүрөгүм толукталса, балалуу болгондон кийин дагы бир жолу жүрөгүм тынчыйт экен да. Ошол нерсени сездим да, аябай. Баланы жытып бардыгыбызга насип этсин, Амин. Дагы бир суроо берип кетсек болобу, Канат мырза, ошол убакта аябай сүйүндүңүз, сүйүнгөндө биринчи кимге сүйүнчүлөдүңүз, анан ошол сүйүнчүлөгөндө эң биринчи адам эмне берди? Секрет болбосо, сыр болбосо. Эң биринчи сүйүнчүлөгөндө апама сүйүнчүлөдүм. Апам батасын эле берди, акча берген жокту эле.
Анан кайнене кайнатама сүйүнчүлөдүм. Бирок апама чалып эле сүйүнчүлөйүн десем болду, калганын мага коюп кой деди. Ошо менен ал акча иштеп кетти да апам баардык жактан. Жада калса досторума да бир эле досум ошо Сагын Эргешевден досум бар экен, ошого эле сүйүнчүлөдүм. Анан калганын группага чакырып эле чогултуп эле ошол жактан эле сүйүнчүлөп айттык да. Эми ар бир адамдын өзүнүн, мен эми бул кандай ой билбейм, ар бир адам өзүнүн жумушу бар, түйшүгү бар, убактысы бар. Анан мен балалуу болуп атканга деле баары сүйүнө бербейт да деген үчүн мен баарына деле сүйүнчүлөгөн жокмун да. Ошон үчүн жакын адамдарга эле сүйүнчүлөп койдум. Рахмат. Саламатсызбы? Мен сизге калоо тилек айтып кетейин дегем. Чоң рахмат. Жакшы сөздөр айтылып атат, ага кошулам. В первую очередь Нургүл жеңеге скорейшего восстановления, здоровья балаңызга. Балаңыз ар дайым сизди эл каратып жүрсүн, жер каратпасын. Өзүңүз тилегенден, өзүңүздөн өткөн уулдан болсун. Амин. Вот сизге пусть ребенок растет вам на радость. Чоң рахмат. Айтканыңыздар келсин. Музыканын шаңдуу кол чабуулары менен бул жака биз талапкерибиз 19 жашта Айдана айымды чакырып коелу. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Келиңиз бул жактан орун алып бериңиз. Эми Айдана кимге болуп келди болду экен? Биз биринчи катышуучулардан сурайлы, андан кийин сизден сурайлы. Саламатсызбы? Өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып бериңиз. Мен атым Айдана, 19 жаштагым. Нарындан болом. Окунуп бүткөм. Окунуп бүткөнсүз. Азыркы убакта иштейсиз? Иштейм. Ушул убакка чейин турмушка чыктыңыз беле? Жок, турмушка чыккан эмесмин. Баарыбызга кызык. Айдана айым кимге келди болду экен? Айдана айым, саламатсызбы? Баарыңыздарга салам. Мен оюмча Турдалы мырзага келди деп ойлойм. Турдалыга. Эмне болуп атасыңдар? Башка вариантыбыз деле жок окшойт Турдалыдан башкачы. Аман мырза, Нурлан мырза, булар Баатыр мырза. Мен Турдалыга эле ылайык туура көрүп атам ушу. Турдалыга келди окшойт. 저도 뚜달러한테 온 것 같아요. 오늘 너무 멋있게 입고 와가지고. Мен дагы ойлойм дейт Турдалыга келди деп, себебин аябай красавчик болуп кийинип келгендиктен. Саламатсыздарбы? Канат мырза, катышуучулар. Менин оюм боюнча Турдалы мырза бүгүн өзгөчө кийинип келиптир. Галстуктан деле байкаса болот. Мен оюм ушу Турдалы мырзага келди болот атам. Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Нарын каянан болосуз? Нарын Актала Баятов. Жакшы, мен Нарын Тилек байкеге келип турсуздук. Мен оюмча Нурлан байкеге келдиңиз окшойт. Саламатсызбы? Мен мамашам жердеш болот экен, апамдын. Кош келдиң, карындашым. Мен ойлоп атам, Баатырга же Турдалы экөөнүн бирөөнө келди да. Аман мырзага берсеңер, Аман мырза. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Мен оюм боюнча кирип келатканда бул айым Турдалы кичине башкача эмоциясы болуп кетти, анан Турдалыга келди деп ойлоп атам. Бирок бул айым мен жактык экен, Акталалык. Мага келди деп айтайын десем, мен жүрөгүм сезген жок да, мага эмес точно. Мен ошентип ойлоп атам, бирок Баатырга десем, Турдалы эле келди окшойт деп ойлоп калдым ошо. Балким биз Айдананы өзүнөн эле сурайттырбыз, андан кийин маекти улантсак. Айдана, сиз кимге келдиңиз? Кичине сүрөттөп берсеңиз деле болот ал мырзаны. Характери спокойный, өтө жөнөкөй адам. Аты? Батыр мырза. Учураш. Батыр мырза толкунданып кетти окшойт. Жада калса талапкердин жанына келе албай койду.
учурашып саламатсызбы. Саламатсызбы, Айдан айым. Просто баарыңарга салам, Канат мырза саламатсызбы? Бешик болсун, бек болсун. Чоң рахмат. Просто деген неожиданно болуп калды, күтпөстөн. Анткени баары турдалыга тең көрүштү. Бирок негедир, бирок жүрөгүң сезди меники го деп. жок, андан деле эмес, просто деген кандай десем, элди угуп, просто өзүмдү бир аз башкача сезип кеттим, ошону эле. Толкунданып атам, аябай. Толкун. Кол чабып коелучу, келиңиз. Мага келди дегенде ниетте болуп турсуз да, бирок көбүнчөсү баягы турдалыга келди дегенде эмеңиз мотивацияңыз жок болуп кетти. Жок, кантип ойлогон жокмун, просто турдалга аябай сүйүнгөндөн ойлодум, турдалга келди депчи, мен дагы. Сиз дагы антип ойлогон жоксуз, мага келди деп ойлогон жоксуз. Эмне толкунданып кеттиңиз? Күтпөгөн жерден болгон го? Күтпөгөн жерден, анан просто элдин баары турдалыга тең көрүштү, просто мен биякта деген бир аз өзүмдү неловкий сезип калдым, өзүңөр деле түшүндүңөр деп ойлойм. Ошол. Турдал эле отура берсинчи деп эмес, анан аябай турдалга боору болуп кетти го. Мырзабыздын. Экөө дос да просто. Аябай жакын дос да. Эме Айдан айым, сизге суроом бар. Канча убакытта? Ата энеңизге айтып келдиңизби же өзүңүз эле билип келдиңизби? Ооба, ата энеме айттым. Жакшы. Ата энеңиз Баатыр мырзаны кандай кабыл алды? Ошондо сиз апаңыздын батасын алып келипсиз да бул жака, Ооба. Жакшы эле кабыл алдыбы Баатыр мырзаны көрүп? Башында кичине каршы болду, бирок өзүң чеч деп ошентпайтты. Керемет, өтө сонун. Келиңиз Нариза. Сурооңуз бар беле? Саламатсызбы, Айдан айым, кош келиңиз. Баатыр мырзанын баласы бар экенин жөнүндө билесиз да? Баласы тууралуу ошого кандай каалайсыз? Ой жүгүртүңүз кандай? Ошол тууралуу ойлонуп көрдүңүз беле? Келгенге чейин? Ооба, ойлонуп көргөм. Кабыл ала алам деп келдиңиз да ошол. Ооба. Келиңиз, анда Бакыт мырза алам биринчи микрофон. Саламатсыздар, менде суроо болуп жаралды. Канча эфирден силер көрүп туруп, анан ошого түрткү болуп келдиңер да? Канча эфирди байкап көрдүңөр Баатыр мырзаны? Акыркы эфирлерде сүйлөчү эмес, анан ошондо да сүйлөтөйүнбү деп ушундай ойлор да болду. Азыр мен келсем ушуну бактылуу болам деп. Негизи кышындан баштап эле көрүп калгам, TikToктон чыгып калчу. Анан кийин ошон чыгып калып, ошон кызыгып келдим. Ошондон баштап көрүп анан келиңиз. Айдан айым, сиз азыр университетти бүттүңүзбү же кандай окууну бүттүм дедиңиз да, ошого түшүнбөй калдык. Кесибиңиз эмне? Мен 9-ду бүтүп колледжге тапшыргам, Крымско-Корейский колледж. Окууну бүткөм. Кесибим болсо переводчик. Жакшы. Эмне боюнча переводчик? Кыргыз тили боюнча. Корейский. Корейский? Сон. Как раз. Кыргызсыз да өзүңүз, Айдан айым, сиз жашыңыз 19да, буга чейин мамиледе болуп көрдүңүз беле? Мамиледе болуп көргөм, бирок канча деле серьезный эмес да, сүйүүгө жеткен эмес. Сүйүү болгон эмес, эми жөжө сүйүү деп коет. Рахмат. Жакшы. Сизде жокпу Батыр мырза, эмне кылабыз сизди? Даярдап эле Айданга салып беребизби? Жок, келе алганыңызга чоң рахмат. Негизи ушул бияка келиш деле оңой эмес негизи. Негизи айтчу деле сизге сөзүм жок. Просто мага келгениңиз мага как-то мындай аябай таң калыштуу болду. Калган негизи сөз менен деле кыйнагым келбей эле, вопростор менен анткени деген өзүм сетип атсам түшүнүп атам. Анан тилекке каршы ошол себептен мен жакындан эле таанышып билгим келет. Өзүнчө эле дейсизби? Ооба, ага да убакыт беребиз. Келиңиз Саман мырза. Катышуучулар көрдүңүздөрбү? Тиги мен Акталадан эч ким келе элек элек. Мен келгендейм баштап уже Акталактар келе баштады. Ошо кол чаап коелу анда. Колдоп койгула. Саман мырзаны колдоп мына Акталалыктар келип атат. Ооба, буга чейинки немеде баа Нарынын өзүнөн көп эле келишет го. Бирок Актала районунан эч ким келе элек болчу. Баа мен келгенден барса болот экен деп дуктары эми жете баштады окшойт. Анан сиз бардыгына дем күч бердиңиз Саман мырза өзү? Ошондой болду окшойт, билбейм ошо. Келе албай аткандар келе баштады. Анан мен суроом жок.
Батыр мырза менен ушул айым экөө тең жакшы акталактар жөнөкөй болобу ушундай. Ошон үчүн жакшылап сүйлөшүп көрүңүздөр. Баары сонун, ошол. Чоң рахмат. Ассалам алейкум, урматтуу катышуучулар. Кош келдиңер Айдана. Акыркы эфирлерде биздин турдалы айыл өкмөттө эле кийинип келип атты. Мага келгенде дагы баарыбыз турдалы дедик. Бүгүн дагы турдалы дедик. Турдалы мындай жолдуу болуп атасың. Каалайын Кудай биз дагы үйгө барып дуа кылайлы, турдалыга келсин. Айданайым, Батырдын сизге жаккан кайсы бир сапаты болду, ошосун жактырып, болот го эми баарыбызда симпатия, ошо эмнесин жактырып, ошол себептен келдиңиз. Өзү спокойный, жөнөкөй, көп сүйлөй бербейт, ашыкча сүйлөбөйт, ошол сапаттары жакты. Менде суроо Батыр мырзага да, сиз эмнеге настроенияңыз жок? Мындай кээ бир адамдарга талапкер келсе аябай сүйүнүп, мындай көз жашынан билинип калат да. Сиздики болсо эч нерсе, эмоция жок болуп атат сизде. Эмне үчүн? Наоборот, сүйүнүп атам, эмоция билдирбей элесизби? Сыртка көргөзүп. Сыртка көргөзүңүз да, кыйкырыңыз, не ыйлаңыз. Талапкериңиз жакпай калдыбы, эмне болду? Ачык айтыңыз. Жок, талапкер жагып атат, сонун эле. Просто билбейм эл кандай жактырат, бирок мен деген Мен эмоциям ушундай дебейсизби, мен жактырганда ичимен жактырам деп. Анысы да бар, бирок азыр көргөзө албай атам, чын айтканда аябай толкунданып атам. Толкунданып кетти. Батыр мырза уялып тартынып атат окшойт. Менде суроо бул чоң кызга бар эле. Жашыңыз 19 экен, Батыр 27-де. Анан Батырдын разница бар экен возрастта. Анан Батырдын үй бүлөлүк абалын билесиз да? Ооба. Ата энеңиз ошол нерсеге макул болду. Эми ушул нерсеге макул болуп жактырып келип атканга караганда бир аябай бир жакшы кадамдар менен бир жакшы көрүп калган окшойсуз. Сиз айтып бергиңиз алса да койду эмоцияңызды. Мындай бирок сүйлөшүп көрүңүздөр. Мен мындай бириңиздерге туура келесиздер деген ойдомун негизичи. Канчалык эме айырмачылык болбосунчу. Саламатсыздарбы дагы бир жолу жалпыңыздарга. Батыр вообще эмоцияң жок го, эмне болуп атасың? Мындай негизи эмоцияны жакшы эле билдирет. Анан мен суроо жаралып атат. Батырга шайыр кыздар жагат, тың жүргөн кыздар жагат да. Анан сиз өзүңүз жөнүндө айтып бере аласызбы? Шайырсызбы? Мен өзүм адамга көнбөйүнчө ушинтип уяла берем, сүйлөбөй. Адамга көнүп кеткенден кийин уже мен өзүм ачылып баштайт, шайыр болуп баштайсыз. Анда Батырга мен ойлойм, сразу эле ачылат го депчи. Батыр деген сырттан аябай активный мындай неме да, мындай жагы басылбайт да сырттанчы. Чын аябай. Ошо эле айтасызар, эфирде ошо эфирде эле дүңкү ачып калат да, монтипчи. Анан өлө спокойный дегени туура эмес, эми эфирде спокойный боло берет, бирок аябай жакшы бала, аябай талапкерлерине мындай кам көрөт да, мындай ужун тияк-бияка жакшы жерлерге апарат деп ойлойм. Кымбат тамак ичесиз деп койсуз бүгүндөн баштап. Ресторандарга апарат. Бизде сурооңуз барбы? Айдана сиз. Үй бүлөдө канча бир туугансыз? 4. Канча кыз, канча эркек? Менден күчүү иним бар, карындашым бар, улуу эжем бар. Сиз экинчиси экенсиз ошондо, Чын эле. Экөөңүздөр тең мүнөзүңүздөр бири-бириңиздерге көңгөндөн ачылат турбайбы анда? Анда биз дароо эле толкундантпай, сиз макулсузбу? Макул экен. Анда кол чабуулар менен биз катышуучу менен талапкерди сыртка узатпай эле, балким эфирдин ичинде эле алып отурсак болот, Эфир бүткөндөн кийин эле чайга чыксаңыздар болот. Нурлан мырза, сиз бул жакка өтүңүз. Батыр мырза, сиз айымды алып, жаныңызга алып бастайт го мындай. Биз анда бул жака акыркы чыгарылыштарда ошо Болот мырзага өзүн психолог катары тааныштырган айым келген. Бир жума аралыгында мамилелер кандай уланды? Болот мырза ошол айымдын сөзүнө түшүндүбү же түшүнбөдүбү? Же экөө бири-бири менен сүйлөшкөндө дал келдиби, же бири-бири менен маек курганда оорчулук жараткан жокпу? Мындан аркы мамилелери кандай болот? Ошол жөнүндө биз билиш үчүн бул жакка чакырып коелу. Келиңиздер.
Ассаламу алейкум, Болот мырза. Саламатсыздарбы, Канат мырза, катышуучулар. Биз Адель айым болуп, эми баарыбызда жумуш бар дегендей экөөбүз жазышып, бир убакыт тамдап чайга чыгып келдик. Сүйлөшүп, маектешип, бири-бирибизди жакшы билип. Анан кийин мага мындай ой кетти да, азыр сүйлөшкөндө прям 100% эмес, 50-50 болуп калды да меники. Эмне себеп, эмне кайсыл жактары сизди ойлондурду? Адель айым негизи өзү кандай десем, сүйлөгөн сөзү илим билимдүү экен, мындай жакшы образованный экен да, негизи ал жактан сөз жок. Бирок мындай жактан келгенде мен өзүм мурда кандай жүрсөм, ушу Адель айымдан көрө алдым да. Кемчиликтеримдичи, өзүмдүн кемчиликтеримди Адель айымдан көрө алдым. Ошондон мен бир аз мындай болуп калдым да, качып. Ошон үчүн 50-50 болуп калды. Ал жакта балким эмне сөздөр болду, ошончолук сиз өзүңүздүн катаңызды көрө ала тургандай? Ачыгын айтсам, Адель айым мындай өзүнчүл адам экен да, өзүн ойлогон. Суроо жаралып атат, ошондо Адель айым жеке өзүн ойлоп, сизди ойлобосуна келди деген сөз чыккан атабы ошондо? Туура түшүнүп атабызбы? Ооба. Жеке өзүн ойлоп кандай дедиңиз? Жеке өзүн ойлоп, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн келгендей сезилип атыптыр, 50-50 болуп аткан. Туура айтамбы? Жок, мага да негизи ошондо ой кетти да, анан сүйлөшүп келгенде да мен ошо эмеге токтолдум. Ошонтип ойлоп калдым да мен да. Жок, кызыкчылыгы өзүн көзөртүү үчүн Болот мырзага болбогон сезимдери бар экен болуп сезип атыптыр ошондо, Туура Бул негизи Адель айым эме психолог болгон үчүн защиталар жакшы болот да. Сразу ачылып бербейт да, негизичи. Мен ошол жеринде байкадым да, анан кийин сууруп чыга албай койдум негизи. Бирок катылган нерселер бар го деп ойлойм. Бул сиз айткан Бакыт мырза берген суроо азырынча 100% чындык эмес, Сиз да билбейсиз. Анда биз Адель айым. Бизде суроо пайда болду да. Келиңиз. Негизи Болот мырза, сизге экөөңүздөргө чогуу эле айтайынчы. Өткөндөгү эфирлерде көргөм да, Адель айым сөзүнөн көбүрөөк сүйлөйт экен. Сиз мындай токтороок да. Ошого жакшы эле аракет кылып көрсөңөр жакшы эле болмок беле дейм да. Мен бирөө көп сүйлөсө, бир аз сүйлөп, бири-бириңе тыйып окшошуп кетмек беле дейм да, короче. Жок, негизи Адель айым токтоо, орду менен сүйлөйт экен, бирок мен да ошондой адам да, мага бир аз мындай ачыла турган айым керек да. Мындай веселый десем бул да болот да, негизичи. Ошо Адель айымдан ошол нерсени көрө алган жокмун мен. Балким убакыт керектир ал ачылганга, веселый болгонго. Мен негизи мактанбайм, бирок тажрыйбам бар да, негизи ошого таянып мен ошого айтып атам да, негизи. Мен адам менен 1-2 жолу сүйлөшкөндө эле уже понятно болот да, нары жагы. Баардыгыңыздарга саламатсыздарбы? Саламатсызбы? 5 болуңуз бек болсун. Чоң рахмат. Кыргызстандан чыган батырлар болуп чыгмайсың? Айтканыңыз келсин. Эфирден чыккандан кийин мен жазыштык экөөбүз. Мага Болот мырза жазып калды. Анан кийин биз деген катышуучулар менен чайканасындабыз деп калды. Келбейсизби бияка дегенден мен өзүм жумуштарым бар болчу, анан чарчап калгам. Уже саат 11-ге барып калган. Анан кийин мен ушинтип чарчап калдым эле. Келаткан аптада эртеңби бүрсү күнүбү жолугуп кофе ичпейлиби дедим. Анан хорошо деп ошол бойдон сөзүбүздү токтотконбуз. Анан переписка кылып жазышканда биз вторник күнү жолуктук. Вторник күнү жолугуп калып, анан көпкө чейин сүйлөшүп калдык. Эмнегедир эми мен психолог болгондон кийин мен адамдын сөзүн, жүрөм турумун анализдейт эмесминби? Ошого байланыштуу өзүм көпкө чейин сүйлөшүп калам адам менен. Ал ушул нерсе эмнегедир жеке жашоомо дагы таасир кылат. Көп сүйлөштүк эмнегедир. 2 сааттан ашып калды даже. 3 саат, 4 саат болуп кетти окшойт. Жашоодогу болгон көп көчөкү болгон нерселердин баарын сүйлөшүп, жашоодо болгон нерселердин баарын ушундай болду. Анан кийин эми бир жолугуу деген бул бир жолугуу да. Андан эч бир нерсе чечиле албайт. Эң негизгиси бул Болот мырза творческий мырза болгондон кийин мен бир
өзүм бир сездим, мындай печаль, анан грусть деген чувство бар эмеспи? Печальная эмоция — это самая творческая эмоция. Анан биздин көбүнчө жазуучулар ушул эмоциядан чыган чыгармаларды жазышкан, көбүнчө ырчылар ушул сезимди сезишет. Ушундай сезим сезилгендей мага сезилди, адам ушундай экен. Анан эмнегедир мен да кээ бирде ушундай болом. Анан өзүмдү дагы туура айткандай адамдар биздин күзгүбүз эмеспи? Мен Болот мырзаны караганда мен өзүмдү кичине тааныгандай сездим да, кээ бир жеримди. Анан кийин билбейм, Болот мырза мени бир кандай түшүндүбү? Кечиресиз, мен сөзүңүздү ачылган жок деп айтты да. Мен өзүм абдан ачык адаммын. Болгондой эле айтам да. Анан кийин башка бирөө ар кандай кабыл алат да. Мен ал адамдын кабыл алуусуна жооп бере албайм го. Бирок өзүм ачылам, менин профессиям боюнча мен ачылышым керек адамды ачыш үчүн. Ооба. Бирок жакшы чай иштик, көп сүйлөштүк, обед кылдык, көп нерсени сүйлөштүк, анан барып контент тарттык. Мен үчүн ал күн жакшы болду. Балким сиз ошол сүйлөшүп аткан убакта бир Болот мырзага бир кеңеш айтып койгонсуз, мырзаларга кеңеш айымдар баягы ошол убакта айтканда кээ бир мырзалар мындай ошону курнамыс катары кабыл алышы мүмкүн да, психолог катары. Психологдор кеңеш айтпайт. Ушундай өзгөчөлүк бар. Эмнегедир элдер түшүнөт, кеңеш айтат деп. Кеңеш айтууга болбойт. Биз сүйлөшүп атканда мен наоборот 2 жолу рахматымды айттым, ыраазычылыгымды билдирдим. Ушинтип сиз мага ачылганыңыз үчүн, терең экөөбүз сүйлөшкөнүбүз үчүн, бири-бирибизди ушундай билип, мен да өзүм бир башка жерлеримди билгеним үчүн мен сизге рахматымды айттым. Туурабы? Анан ушул күнгө дагы рахмат. Биз жакшы өткөздүк, жакшы контент тарттык деп жакшы коштошуп кеткем. Жан жеп аткан, мен ушуп калдым. Өзүм да ачык кийинип алыптырмын ошол күнү. Анан кайсыл нерселери сизди Болот мырза айта аласызбы? Мисалы, кайсыл сөздөр үчүн сиз ойлонуп калдыңыз айымдынчы? Мындай өзүмчүлүк деди го, эми эгоист деп атат го, Адам баласынын баары эле эгоист, научно доказано. Ооба, мен отрицать этпейм, мен эгоистмин, мен өзүмдү жакшы көрөм. Мен өзүн жакшы көргөн адамдарды да жакшы көрөм. Ошонум жакпай атат окшойт. Кечиресиздер, менде суроо пайда болду да. Азыр бир жооп берип сүйлөшүп алсын, андан кийин суроолорду беребиз, Аделя айым айтып атпайбы? Да, вот эгоист деп ошону айтайын деп аткан, бирок катуу тийип калабы деп айткан жокмун да. Мен 10 жыл мурда ушундай болчумун. Эгоист болчумун, өзүмдү гана ойлочумун да. Башкаларды ойлобой, өзүмдү гана ойлочумун. Бирок биз ушул жашка келген 33-дөбүз да. 32 да, 33. Эми разница жок да, бир эле жаш. Бирок негизи эгоист болгон, ушундай возрастта эгоист болгон мындай жаман көрүнөт экен да адамдаргачы. Жаман көрүнөт экен. Ладно, если эгоист болсо, бир 20 жаш болсо, 18 жаш болсо, мындай жарашат да. Мен негизи ошо кемчилигимди мен иштеп чыккам да, ошо эгоист болбойн депчи. Ошо эгоист дегенде кандай түшүнгөн жокмун. Эмнеси биринчи жолугушуудан кантип эгоист болду? Эгоизм здоровое чувство деп коет. Бул эң биринчи өзүн тандоо, өзүн жакшы көрүү. Ар бир адам, даже бул жерде отурган адам эң биринчи өзүн ойлоп келди. Туурабы? Даже бул жерде отурганда мен өзүмдү кантип сезип атам? Мага комфортнобу? Мага жагып атабы деп өзүнө өзү адам сурайт ички дүйнөсүнөн. Анан кийин беру, даю, наслаждаюсь деген правило бар да. Только ошондо здоровые отношения болот. Анан кийин я беру, бул жакта мен өзүмдү жакшы сезип атам. Анан кийин мен адамга бергенге берем. Ошондо биз ырахаттанабыз деген бул правило. Да. Эгоизм деген это здоровое чувство. Эң биринчи өзүңдү тандашың керекчин. Мен ойлобойм бул жаман сапат деп. Элдин баарын даже айтам, бул жакшы деп. Эгоцентризм деген бар. Ал кечке эле мен дей берген, только өзүн ойлогон. Мен Болот мырзадан бул жактан мен мага жакпады ал айтканы, бул эгоизм деп, мени эгоцентризм дегенде айтып атат да. Өзүн эле ойлой берет экен деп. Андай болгон жок. Биз 3-4 саат сүйлөшкөндө мындай болду. Мен мырзаны мурунку жашоосун сурап, анын маанайын сурап билип аттым. Ошол маекти эле мен өзүмдү гана айтпай,
сиз кандай сезип атасыз, сиз эмне болду эле жашооңуз деп мындай эмоция бөлүштүк, сезимдерди бөлүштүк, чогуу сүйлөшкөндө 50/50 сүйлөштүк. Анан кийин мен 80% эле мен деп кыйкырган жокмун да. Ошондуктан мен сиз менен согласный эмесмин. Бул өзүңүздүн оюңуз. Болот мырза. Азыр мен биякта точка коюп коеюнчу. Негизи азыр баарыңарга түшүнүксүз болуп атат да. Эгоизм деген мындай болот азыр. Биз тамакка бардык. Анан кийин Адель айым бир жерде көрсөтүп калды, ушул жерде жакшы жасайт тамактарды депчи. Анан барып эме кылсак, Адель айым өзүнө өзү тейлеп мага мындай сурабастан мындай сиз эмне жегиңиз келет, мен муну алам деген мындай сөз поддержка болгон жок да, разговор болгон жок. Өзүнө өзүн алды, өзү барып туруп отуруп алат экен да. Ал кандай мындай барып тамактарды алып анан отурмайбы экен? Жок, бул Адель айым өзүнө алып столовый отуруп. Да, өзүнө салып отуруп алыптыр. Столовый жана тамактарды саласың, да, сурап мага эме кылса, мен деле бул жакты карап, счетун деле төлөп, мен деле эме кылып коймокмун да. Анан со стороны мындай карасам, өзүнө салып, өзү отуруп, өзү жеп атыптыр да. Анан мага ошол нерсе мен жооп берем. Жаман тийди да. Келиңиз. Мен жооп берем. Бул жигит өзү чын айткандай мындай шашпай жүрөт экен. Мен чыныгы айтканда көптөн бери жалгыздыкка да көнүп калат экенсиң. Көптөн бери мамиле кура элек болчумун. Анан кийин өзүңдү өзүң билип калат экенсиң. Тамак алганда да барып мындай ясама деген бар го. Кыздар азыр күчтүү болуп калбадыкпы? Өзүбүздү тейлеп чыркап барып ошого көнүмүш адатым ушундай жүрүм турумга мени тартты окшойт. Чыныгы ушул жерде тамакты жакшы жасайт, жүрүңүз, обед учуру болуп калды. Тамак жейли деп барып тамак алып, ага чейин биз орунду тандаганбыз уже. Ушул жерге отуралы деп. Барып тамак алып, мен отуруп калдым. Анан кийин Болот мырза артыман келип отурду. Анан мен аны билген эмесмин, өзү жакпады деп. Бирок мен түшүндүрүп бердим, Мен көптөн бери ошол жалгыз жүрүп көнүп калыптырмын. Бирок ушул нерсе ал жерден козголгон жок, Болот мырза? Бирок мага айткан жок, азыр айтып атат. Ошол нерсени байкап калыптыр да, бирок бул нерседен эч кандай биз эгоизм көргөн жокпуз, болгону гана баягы көнүп калган. Бир чети Болот мырза менин жигитим эмес, менин жолдошум эмес. Мага пока ответственность алганга эмеси жок да. Менин бирок Болот мырза биринчи жолугушууда жоопкерчиликти мырза алыш керек да. Болот мырза, сиз эмне жейсиз деп сураса, деп мен деле токтоп калмакмын да, чогуу алат экенбиз депчи. Мен ошондо түшүнүп калдым, биз жөн эле биринчи жолу болбодубу, ошондуктан эми только как мындай эле жолугатабыз го деп ойлоп калдым эмнегедир. Болот мырзага берели анда. Жок, мен Адель айымдан сиз унутуп калдыңыз болуш керек. Мен негизи жакшы эле сурагам да. Кандай тамак жагат, кандай тамак жейсиз деп. Мен несколько раз сурагам сизден. Анан негедир мени күтпөй сиз өзүңүздү салып туруп тияка барып отуруп алыптырсыз да. Мени күтпөй элечи. Мага негизи бул жактан жаман тийип калды, мындай өзүмдү мындай эркек сыяктуу көрбөй калдым да. Мен деле төлөп коймокмун да, негизичи мени чайга чакырып аткандан кийин. Мени неловкое положение коюп койдуңар. Бирок психолог болгон үчүн силер ошого мындай ойлонуш керек болчу да, негизичи. Силердин тажрыйба бар да психолог жактанчы. Буга кандай тийип калат? Жо мен күтүп турайын, сүйлөшүп, чогуу отуралы деген нерсе көрүп алган жокмун сизден. Ушу дайыма адамдар, сизге да айтам, дайыма адамдар мага эмнегедир "Ты же психолог" деп ушинтип айта беришет да. Досторум деле чогуу сүйлөшүп атсамчы. Сен психологсуң да, как будто бы ойлошот да, сен психолог болсоң эле бир абдан бир сонун адамсың, идеальный, элдин баары каалаганды кылгандайчы, андай эмес. Психолог бул жөн эле профессия. Ар бир профессиянын артында адам бар, туурабы? Адам өзүнүн табияттагы природный характери менен болот. Анан кийин бул сөз мага жаккан жок. Мен туура көрбөйм бул суроону. Мен психолог болсом эле мен экстрасенс эмесмин. Туурабы? Туура. Кабинетимде мага адам келгенде өзүнүн мамилесин, өзүнүн маселесин чечейин деп келгенде, мен ошол кабинетте психологмун. Азыр мен жөн эле Аделямын. Туура. Мен сиз менен чай ичип атканда мен жөн эле Аделя болчумун. Туурабы? Келиңиздер, суроолор барбы? Менде суроо бар, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз айтып атпайсызбы, мени бардыгы эле психолог көрө берет деп. Сиз турган жериңизде мен психологмун, бул тиде айтса болот, эгоистизм. Что вы сказали? Вы понимаете? Вы
представляете себя как психолога. То есть ты простой человек, а мен психологмын. Я умнее, я сильнее деген сейп. Это первое. Второе, то, что заказ тамақ беріп тұрып, анан өзіңіз барып төлеп алғанда, даже досыңызбен жолықсаңыз деле, ал мырзаға бербейт білесіз, барып төлеп қой деп. Ладно, өзіңіз таңдап алғаннан кейін счетына келгенде төлеп қой дейсіз, это вы его так оскорбили. И третье, это вопрос с моей стороны. Бұрынғы эфирде сіз айтқансыз, сізге сұрау келгенде, Болот мырза чыгармачылык адам болгондуктан сиз Болот мырзаны түшүнөсүзбү? Если на гастроли, на концерты будет уезжать, вы будете отпускать десе, сиз айткансыз. Мен психологду окуп чыккам. Мен биринчи очередь адамды түшүнүп, адамды билишим керек. И значит, я пойму деп. А почему сиз Болот мырза менен жолугушууга баратып да жөн барган жоксуңар, сүйлөшүп бардыңар? Почему вы его не изучили и не поняли его? А просто, как вы сами сказали, я и якали. Мен биринчи келгенде мен чын эле мен психологмун деп менден сураган, бияктан сиз кесиңиз эмне деп. Ошого байланыштуу мага эмнегедир сиз дагы психолог дегенден ушундай болуп калды. Мен эч качан өзүмдү көтөрбөйм. Никогда выше не ставлю. Ар бир кесип өзүнчө мани, ар бир тирүү жан менен жашайт. Мен көтөрбөйм. Экинчиден мен уже түшүндүрдүм, эмнеге мындай болду. Мен уже түшүнүп, уже ответ бердим. Эме болуп калгандан кийин көптөн бери мен сүйлөшө элек болчумун. Ошого байланыштуу мындай өзүң жүрүп калат экенсиң. Подружкаларым менен деле чогуу жүргөндө ушундай болуп калат да. Анан менин досторум мени түшүнүшөт, өздөрү билишет. Анан сен ушундайсың да деп коюшат кээ. Анан мен творческий адамды түшүнөм деген биринчи эле көргөндө киши түшүнө калбайт. Эми бир чети биз переписка алганда деле көп деле активный переписка болгон жок да. Анан мен өзүм инициативный эле адаммын. Бирок баары бир кыз киши болгондон кийин эркек кишинин алдында алсыз экенсиң. Инициативаны көбүнчө эркек кишиден күтөт экенсиң. Ошол нерсени эмнегедир перепискада болгон жок да. Анан тамак алып атканда дагы билбейм, мен өзүм эмнегедир пока уялгансыдым да. Ооба. Айдос мырза. Саламатсызбы Адель айым? Саламатсызбы. Азыр баягы өзүмчүл болуп атпайбы? Анан мен дагы ошол Москвага барып келгенден кийин аякта өзүмчүл болуп каласың да. Өзүңдүн төшөгүңдү өзүң жыйнап, мындай жашоо жумушуң ошондой болупчу. Анан ошентип Кыргызстанга келгенде мындай өзүң тиякта жүрүп көнүп калгандан кийин бир эле дос балам тыйып койгонда, Айдос сен жаман өзүмчүл болуп кеттиң го депчи. Тиякта эмесине көнүп алыпсың го, болду дегендер уже мага жеткен да ошол нерсе. А сиз азыр Европада жашаган жоксуз, сиз Кыргызстанда жашап атасыз, Кыргызстан менталитетин түшүнүп атасыз. Анан дагы ушул өзүмчүл боюнча айтайын дегеним ошол билесиз да. Ал сиз шар ойлонуп, балким сиз бир нерсени бат ойлонуп, бат движение кылып кеткенсиз, бул сиз жактан плюс мен үчүнчү. Ал туура эле нерсе. Анан башталат баары майдадан дейт, бирок байкабайт аны майдадам дейт да. Ачыгын эле айтып коеюн, Болот мырза негизи мен деле чайга чыгып келдим, бирок адамдын кандайдыр бир кемчилиги болсо, мен ошону көрбөй сокур болуп коюп атам да. Бири-бирибизге ушунтсек, биз бир нерсеге жетебиз деген ишеничтемин да. Анан ошол нерсени могул жерге айтып аткансыздардан мен азыр могул жактан туруп билип атам, Болот мырзанын кандайдыр бир сезими сизге ачылган жок да. Ошол себептен Болот мырза азыр аркага качып аткандыктан айтып атам да, ошо Болот мырзаны сиз ачыра алган жоксуз, балким Болот мырза сизди жакшы көрбөгөндүктөн ушул нерселер келип чыгып атат да. Өзүмчүл бир болбогон бир кемчиликти кармап анан ошого такып атасыздар да азыр. Менин түшүнүгүм боюнча бул. Айдос мырза, ошондо суроо мага болду, Сизге. Эми бир жумада сезим деген эч кандай ачылып кетпейт го. Менде суроо болуп атат да, вот 12 сааттын ичинде адам бири-бирин билет десеңер, 12 сааттын ачында кеттиңер, тем более переписка полный болуптур десеңер, анан мондай суроо жаралып атат. Болот мырза үч жакпаган нерсесин бирөөсүн айтып кетти, дагы эки жакпаган нерсеңерди айтып кетсеңер, кайсынысы жакпай калды конкретно? Биринчи тамактан алганда ошондо болуптур, экинчиси эгоист экен, үчүнчүсү кайсы? Үчүнчүсү биз сүйлөшүп баратканда бул Адель айымдын өзүнүн бир жашоосу бар экен да. Мында кетип баратып деле бир нерсени мындай ойлонуп кете берет экен да. Не поддерживает меня, да, вот мен бир нерсе айтып атсам, то есть силер эме футбол Адель айым я здесь десем, депчи мындайчы. Ошондой бир өзүнүн мири бар экен да негизи. Анан ошонусу дагы мага бир аз эме болду. Айым Адель айым сизге суроо болуп атат, баарын сиз жашооңузду психолог эмес, бирок ал кезде психологду өчүрүптүңөр, Адель айымды чыгарыптсыңар. Психолог
психолог эмеңиз профессионал өчүрүп коюптуңар. Адель айым чыгып турабы? Жеке болот мен жүргөндөчү. Анан жана сиз ишип аткан моментти эмнеге Болот мырзага айтып көрсөткөн жоксуз же Болот мырзанын үстүндө куртка жок беле ошону сизге жаап койгонго жан жабат себеп аткан кездечи? Жан кичине жаап себелеп кирди, анан кийин суук болуп, кичине суук болуп кетти, анан кийин мен ишип кеттим элем десем, бир пиджагын берди чын эле. Жанында кийимдери бар экен, анан бир пиджагын берди. Ошого чоң рахмат. Анан бул жерден айта кетсем, өзүнчө ойлонуп басып кетти деди. Ушул дагы мага жаккан жок. Мен айтпадымбы, мен өзүм кичине ойчул келем. Бирок биз сүйлөшүп атканда мен таптакыр көңүл буруп, таптакыр сүйлөбөй койгон болгон жок. Сиз өзүңүздөр көрүп атпайсызбы, мен өзүм достаточно ачык адаммын. Дайыма сүйлөшө берем адамдар менен, бүт бир теманын баарын поддержка кыла берем. Анан единственный бир жагым бар, ориентирим начар да. Көчөдө жүргөндө правый, левый путаю. Ошондуктан машина айдап жүргөндө көп авария болуп жүрөм. Ошол айырмачылыгым. Анан кийин ошондо кичине мындай басып баратканда каяка барат элек деп мындай басып баратсам, Аделя бияка барабыз деп калды да. Анан ошол нерсени мага мени бир минус кылып көрсөткөнү мага жаккан жок да. Кыскасы бул мындай да, элдин баары бири-бирине жага бербейт да. Ар бир адамдын кемчилиги бар. Бирөөнө жагабыз, бирөөнө жакпайбыз. Ошон үчүн мен жага алам, жакпай алам. Мен адам катары жагышым мүмкүн, кыз катары жакпашым мүмкүн. Ошон үчүн мен бул нерсенин баарын принимать этем. Жок, Адель айымга суроо бергим келип атат. Мен сизди жол көрсөтүп, направлять эткен кандай жаман тийди сизге? Бул жаман нерсе. Жок, сиз айттыңыз да, мынтипчи, мындай ойлонуп, өзүнчө кете берет экен депчи. Анан биз тамак жеп атканда да көп нерсени сүйлөшүп калдык да. Жок, ошол негизи биз сизди чайга чакырдым да. Сиз менен сүйлөшүшүңүз керек да. Сиз жумушуңузду подключать этип койдуңуз да. Биякта башка эмеңиз менен туруп алдыңыз да. Биз тамак жеп түшүп келгенде уже светофордон өттүк. Басып баратып, анан кийин бир жакка бармакпыз. Ошо адресин билген жокмун да. Анан ушул жакка барабыз дегенден биз ушундай басып барабыз десем, жок, бул жактан басып барабыз деп, андай эмес, мындай деп калды да. Анан ошону азыр сөз кылып атат да. Адель айымдан азыр бир нерсени байкадым да, азыр сөздөн мындай качып кетти да. Сиз психолог болгондуктан сиз көптөгөн эл менен иштешесиз да. Башка жакка чыгасыз. Ар бир адам эл менен иштейт. Жок, негизичи мени угуп турсаңыз азыр. Жолугушасыз, встреча болот, сүйлөшөбүз, кофе ичесиңер, тияка барасыңар, таанышыңар деле бар. Мурдакы жашооңузда деле сизде деле опыт болгон да, сүйлөшкөнсүз, жигитиңиз болгон да. Аны сиз кантип тажрыйбам жок деп айтып атасыз да, негизичи. Элементарно тамак алганда деле өзүңүз отуруп алдыңыз. Бияка негизи туура келбей атат да. Сизде деле тажрыйба бар. 32 жашка чыгып турсам, тажрыйба жок деп сиз эме деп айтсаңыз болот да. Бул ошого чейин мен бир да жигит менен сүйлөшүп көргөн эмесмин десеңиз, анда ишенбекпиз да. То, что сизде действительно тажрыйба жок деп. Мен уже жооп берген бул суроого. Жок, мен толук камдуу ала албай атабыз да азырчы. Билбейм, эмнегедир мен сүйлөшкөн жигиттер сразу эле жүр деп мындай бул жака барабыз же болсо мындай сразу эмнегедир жүрүм туруму менен жол көрсөтүп койчу да. Же болсо мен ответственность алам азыр депчи. Анан ошол деп багынып калчумун. Ушул экөөбүз жолукканда биз жөн эле мындай жаңы таанышкан адамдар жолуккандай сезилди мага. Жүрүм турумданчы. Ошого байланыштуу мен ушундай өзүмдү ушундай болду го деп ойлоп коем. Келиңиз, Тилек мырза. Адель айым негизи аябай жакшынакай айым экенсиз. 32 болсоңуз дагы мындай жаш көрүнөсүз да. Бирок мындай экен да. Экөөңөрдүн мамилеңерде мындай жөнөкөй эле нерсе керек болчу да силергечи. Мен да силердин эми сырттан жолукканда жолугуп калбадыкпы? Көрдүк, сиз өзүнчө басып кетип аттыңыз, башка жакта бул байке деле мага айтып атты да, мындай экөөбүз кичине болбойт окшойт. Мен башка бир жөнөкөй нерсени сүйлөп атсам, сиз алуучу эле сиз психолог жак менен башка темада сүйлөп жүрөсүз да. Чынын айткандачы, бул нерсеге күбө болдум да. Бул нерсе мамиледе бул жөнөкөй эле бир нерсе керек го деп ойлойм да. Жөнөкөй эле сөздөрү керек болду. Сиз мындай компромисске мындай кире алган жоксуңар да экөөңөрдүн сүйлөшүүңөрдөчү. Болот байкеге деле ушундай нерсе керек беле дейм да ошол учурда. Чындап эле жака отурганда дагы башка жакка отуруп алдыңыз, анан бир жүз мынтип карап коюп турабыз да.
Может быть, ошол бирок мен нерсени өзүм жөнөкөйлөтсөк ошондо мамилеңер жакшы болот беле деген ойдо да. может быть, бирок мен эмнегедир эң биринчи эле таанышканда мындай адам менен мындай бар да, бул жактан бул жакка чейин мага мындай допуск да. Анан кийин акырындык менен ачылып мындай бири бирибизди дагы билгенде мындай дагы ближе болот да. Анан мен сразу эле андай адам эмесмин. Менин оюмча ал жеңил ойлоп калат го. Тазы Тилек мырза, мен ошол нерсени айтпай калып турмун. Тазы толуктай кетейин. Биз Аделя айым экөөбүз биринчи жолуктук. Сүйлөшүп бүткөндөн кийин анан балдар менен негизи эле мурда эле сүйлөшкөнбүз, чогуу бир нерсе тарта ал депчи видео. Анан Аделя айымды да кошуп алганбыз. Кошуп анан кийин чарчап бир аз курсак ачкандан кийин тамактаганга кирдик. То же самый ситуация болду да, кайра элечи өзү салып анан кийин бир столикте отурсак, Аделя айым башка столикке отуруп алды, бизден алысыраак. А сиз ошол күнү айттыңыз беле, мага жаккан жок, эмнеге өзүнчө отуруп алдың депчи, ошол моментте эле же эфирден эле азыр айтып атасызбы? Жок, мен ошол моментте эле айткам, Аделя айым анан экинчи жолу дагы кайталады. Чогуу эле отурабыз деп айткам. Экинчи жолу дагы ошону кайталады да? Экинчи жолу да ошондо болду да. Мен байкашымчачы сиз аябай эле көп сүйлөткөнсүз да, анан көп сүйлөгөнүңүздү жактырбаган окшойт да, Болот мырзачы. Буга мындай тырсылдаган десек ал деле болгон эмес. Билбейм кандай неме керек, может жаш немеси туура келбей атабы дейм да. Мисалы сиз өзүмчүл болуп уже я деп эле жүргөн кызсыз да ужечи. Анан ошонуңуздан кайтпай атасыз да, дагы делечи. Азыр сүйлөп атса деле жок, мен жооп бергем ага, минткем депчи. Ошол жери да жакпай атат да, мындай эгоистка сизде бар экен да, конкретно эле. Может быть, мен Болот мырзанын айтканын айтып коеюнчу. Биз анан жаап столовыйга кирип калдыкпы? Анан столовыйга киргенде биз айттык, Болот мырза экөөбүз тең чогуу айтканбыз. Биз жанагы биринчи кирген жерден катуу тамактанып алып, эмнегедир тамактанганыбыз келген жок. Анан эшикте жагындан мен кичине үшүп, чай алып ичейин деп ойлодум да. Анан мен чай алсам, эми тиякта өзүнчө очередь болуп калды да. А чайды келип эле бияктан алып калабыз да. Алып чайды алып барып отура берейин дедим. Ага чейин столдо мынтип отуруп калсам, столдорду бириктирип калышты да. Анан Нурзада келип тамак көтөрүп келгенден кийин чогуу отурдук. Мен өзүнчө отуруп алган жокмун. Мен Нурзада келгенде чогуу отурабыз го деп ойлодум. Ошондо анан столду бириктирип коюшуптур. Ошондо келип мен чайымды алып, анан чогуу отурдук. Эми баарынан дагы биз биринчи таанышып атпадыкпы, биринчи жолу көрүшүп аттык. Анан кийин сразу эле мындай болгондо эле ал менин табиятыма мындай алысыраак да, сразу кире албайм да. Нурзада. Саламатсызбы? Негизи Аделя айым сизге бир аз кеңеш айтып койсом жаман көрбөйсүз. Мен сизден кечүүмүн, бирок бир аз кеңеш айтып коеюн. Негизи көп жерден сама дейт экенсиз, мен аны деле байкадым. Анан мындай эркекке бир аз ийилип коюшубуз керек да. Негизи отношенияда ошондой. Жок, мен калбайм деп бийкелип мынтип койсоңуз, эркек да ошону түшүнөт да. Азыр көп жерден жок, мен өзүм эле алам, өзүм эле калам деп ушундай кылат экенсиз. Чындыгында Болот мырза байкагандай бир аз эгоисттик жериңиз бар экен да. Мен айтып калдым го көптөн бери. Эметип жалгыз болуп ошого көнүп калдым окшойт деп. Уруксат болсо мен наоборот Болотко кеңеш айтып кетким келип атат да. Азыр мерден баарыбыз эле кесип деп кесипке такалып калып атабыз да. Анткени Болот момундай көрүп алганда, бул деген психолог деген мындай болуш керек деп сен оор көрүп, аңдуу менен мамиле кылып калгандай сезилип атат да магачы. Анткени мен деле сантехник болуп бир жерге барсам, мен универсал көрүп алат да. Крыша минтип отуруп, минтип бербейсиңби, минтип берем, билбейм дейм да, аны билбейм. Анан айтайын дегеним, силер бул айымды психолог деп каждый нерсесин ойнтуп кылдаттык менен байкапсыңар да, ал айым болсо ага внимание кылбаптыр. Мисалы тияка жана келгенде деле мен айтып атам да, Аделя канаки, Аделя тиякта отурат болуш керек, кел тарт, общийга кош, бизге кошулсун дегенде эле, мисалы меники деле уялып, бул деле анча психолог экен. Анан уялып кошулуп албайт да катаргачы, анан бирок болбой эле мен кошом да, кел, мынакей бияка аралаш, кыздар менен аралаш, минтепчи, балким ошол нерсени болот. Силер кыласыңарбы дейм да, Аделя айымгачы. Общий бизге кошуш үчүн. Жок, Айдос мырза аябай түшүнүктүү айтты. Айдос мырза жакшы айтты, чын эле. Айдос мырза аябай түшүнүктүү айтты, анткени сиз бул адамды өтө идеальный көрүп алгансыз. Анан бул адам сизге идеальный бир сиздин баардык талабыңызга жооп бере тургандай биринчи чайды эле жагат деп ойлодуңуз да. Бирок бул айым
талапкерибиз кандай суроо болсо дагы сонун аргумент менен жооп берди. Ар бир сөзгө так жооп. Мисалы, ар бир берген жообуна мен мындай туура деп отурдум да ичименчи. Биринчиден биринчи мамилеге чыккандан кийин ошол өзүнчө барып отуруп алганы, кошулбаган, андай мындай кылган үчүн мырза ошол нерсени жөнгө салыш керек да. Балким мырза айтыш керек болчу, Аделия мага ушул жер жакпай атат, ой балким алмаштырабыз, өзгөртөбүз. Анткени айым айтып атпайбы, мен жалгыз жүрүп калдым. Анткени айым жалгыз акча табат, жалгыз иштейт, өзүнүн жанын багат, өзү жалгыз барып акчасын төлөп тамак ичет. Бул айымды эч ким мисалы акча берип мисалы коргоп турбайт. Ошон үчүн бул айымды түшүнсө болот. Бирок сизде мындай жигиттик катар мисалы мырзалар бар го, сен аме өзүң алып алдың, кел мен өзүм алайын, мыяка отур, ке мындай отур деген сизде мындай кичине болсо дагы бир жол көргөзүү жол болгон жок да. Ошон үчүн айым дагы не кыларын билбей, анан албетте тияка барат, бияка барат ошентип жүрдү да. Канат мырза, биякта мындай болот эми Аделия айым менден жашыраак болсо, 25-20 жаш болсо түшүнбөкмүн да, мен направлять этип буларды алып кетем демекмин. Иштесе болот демек. Бирок мамиле бөлөк да. 30-32 жашка чыккандан кийин мындай отношения жактан, жумуш жактан эми тажрыйбалуу болуп калыш керек дейм да, уже токтолупчу. Кайсы жерде эмне кылышты уже билип калыш керек, элементарно да. Бул болот мырза, бул сиздин бул кичинекей бала эмес да, например, бияка баспа, это нельзя трогать, бияк тогуруп кетет дегенде мен иштегим келбейт да негизичи. Это уже лишняя работа да для меня. Болчу мамилечи, мисалы балким тажрыйбасы жок болгондур, балким өзүнүн убактысын карьерага арнагандыр, балким ушул убакка чейин сизге окшогон балдар менен дайыма сүйлөшсө, балким ошол жерде сизди башкарып отурмак да. Бирок тажрыйбасы жок экенин көрүп турсаңыз дагы сизден колдоо болгону биз сезген жокпуз да. Мисалы өзүңүз тарындыңыз, ичиңизге алдыңыз, бирок ошол нерсени ичиңизге эле катып жүрө бердиңиз да. А мырза кичине жол көргөзүш керек болчу да, сизден ошол нерсени көрө алган жокпуз биз. Жок, ошол күндөрдү мен направлять этип турдум. Айтып турдум, жакшы эле айттым, эки жолу айттым да негизи. Мисалы мындай, мисалы мына сен өзүнчө жалгыз барып тамактанып отурганың, бул аябай туура эмес, мага жаккан жок десе, жок деп айттыбы ошол нерсени. Жок, мен дайыма өзүнчө тамак алып, өзүнчө жеп отурам деп айттыбы. Жок, эми биринчи чай болгондуктан мен айта алган жокмун, катуу тийип калабы депчи, же качырып аламбы деп мен ладно, эми дагы бир жолугушуу болгондо эми жакшы билгенден кийин айтайын дедим да негизи ушул нерсени. Мадина, жанатан бери микрофон карап турат, келиңиз. Саламатсыздарбы? Мен Аделия айымдын бул кылыктарын бардыгын туура эле деп ойлойм. Өзүнүн ордун билген, өзүнүн возрастына, жашына ылайыктуу эле мүнөздөрү бар экен, абдан сыйлайм. Сизге суроо бермегим келмек, Аделия айым. Бул жакта Болот мырза эле сиздин жакпаган жактарыңызды айтты да, сизге деле жакпаган жактары болду болуш керек Болот мырзанын. Ошол жөнүндө кыскача айта кетсеңиз, андан тышкары менин билишимче азыр экөөңүздөр токтотобуз деген нерседен жетелексиңер. Эгер да уланта турган болсоңуз, ошол айтылып кеткен 3 сапатыңыздын кайсынысын оңдоп дагы таныштыкты уланталасыз деп өзүңүзгө ишенесиз. Да, ошол. Рахмат сурооңузга. Мен чын эле мен жаман сапаттарымды айтты. Рахмат, мен өзүм жаман сапаттарымды жакшы көрөм. Болот мырзанын ар бир адамдын кемчилиги бар эмеспи, бирок жаман сапатын көргөн жокмун биринчи эмеге байланыштуу. Мага наоборот абдан ушундай терең ой жүгүрткөн, мындай даже менде восхищение болду да. Бир экөөбүз сүйлөшкөндөчү, бул адам ушундай өзүн угуп, мен деген жаңы жол баштайынчы, мен өзүмдү кечпейинчи, өзүм каалаган нерсени каалайынчы деген адам экен. Ошого мен абдан суктанып, ани ушундай бул деле өзүнчө бир урматташ керек го. Ошого даже, по-моему, ошого мен эме айттым, комплимент айткам. Это аябай жакшы депчи. Если биз бактылуу болсок, биздин балдарыбыз дагы, жакындарыбыз да бактылуу болот эмеспи? Ошондуктан эң биринчи өзүңдүн жакшы болгонуңду ойлошуң керек деп. Аябай колдойм. Мен билбейм, мен прям токтотом же токтотпойм. Мурун ушундай жагым бар болчу. Экинчи суроого жооп берип коеюнбу? Да, нет, белый, черный деген мышление бар болчу да, анан кийин акырындык менен азыр кичине көнүп башка түстөрдү да жашоомо киргизип атам. Биринчи эле көрүп жок деп айтууга болбойт го, бул жеңил ойлуулук. Акырындык менен сүйлөшүп баары чечилет да. Даже экөөбүздүн жигит кыз болуп мамиле курбасак дагы жакшы дос саналаш болуп калышыбыз мүмкүн, туурабы? Адамга керек да. Ошентип ойлойм. Эң туура жооп болду. Таш менен урганда аш менен ур дегендей эле ошол сөз дал келди деп ойлойм. Канчалык сизди ушинтип баарыбыз талкуу кылып атсак дагы баарыбызга жакшы жооп берип, Болот мырзанын деңгээлин кайра үйдө көтөрүп койдуңуз да биздин алдыбызда. Ошон үчүн сизге ыраазычылык. Рахмат.
Жок, азыр мен бул айымга эч кандай мен таш урган жокмун, жаман да айткан жокмун. Мен просто көргөн нерсени эле айттым да. Мен бетке айткан адаммын. А мен азыр жашып отура албайм да. Действительно жакшы экенсиз, мага жактыңыз, бүт төп келишип атат депчи. Мен антип айта албайм. Мен ичимде эмнени жазсам, эмнени көрсөм, мен ошонтип айтсам, мен ошондо эс алам да, негизичи. Чындык керек, мен туура көрөм. Может быть, сиз айткандай, мен азыр ойлонуп калдым. Чын эле эмнегедир көптөн бери мамиле кура элек болчумун. Эркек жок жанымда, ошого эч кимге ишенбей, өзүңүз көзүңүз ишенип. Бул наоборот, со стороны виднее деп коет да. Если бирөөнүн бир кемчилиги болсо, ошону айтсаң, наоборот, жакшы го дейм да. Ошентип адам оңолот дейм да. Адам айтпаса, өзүң кантип оңолосуң? Эч ким сага бир нерсе айтпаса. Мен негизи туура эле нерсени айтты го деп атам. Жаман нерсе айткан жокмун мен. Бул туптуура. Мен колдойм. Эмнеге дегенде, бүгүн көчө күгүндүн артынан биз бүгүнкү күнгө келип атабыз. Эртеңки күн эмне болорун билбейбиз да. Ошондо деле вторник күнү экөөбүз жолукканда мен билбептирмин. Анан кийин бул жигит аркылуу болот, бул жигит менин күзгүм болду да. Мындайча айткандачы, күзгүдөн мен өзүмдүн бир может быть туура эмес кылган сапатымды айтып койду. Эми акырындык менен может мен өзгөргөнгө аракет кылам. Керемет. Кандай нерселер болсо дагы мен бул мамиледен талапкер айым тараптамын десем болот. Анткени талапкер айым кандайсын айтылса да ошонун бардыгына сонун жооп берди да. Бирок бул нерсени жеңил кылып кетиш үчүн, мамиле дагы уланыш үчүн Болот мырза негизи иштеш керек мамиле. Болот мырза сиз айтып атпайсызбы? Бул ушул жашка келди да мен буга үйрөтүп жүрмөк билем, минтип жүрмөк билем деген өзү туура эмес. Анткени бардык айым эгерде бир балага өзүнө ишенсе, ал 45-50 жашта болсо дагы ошого ишенип, таянып жүргүсү келет да. Бирөө жол көргөзсө экен, мен өмүрлүк жолдошумун депчи. Анан бул эми жеңил эле нерселер болуп атат да. Эгерде сиз ушул нерсени өзгөрт десеңиз, айым өзгөртпөсө, анда демек бул көйгөй айымдын көйгөйү да. Бирок сиз мамилени мен ойлойм, сиз эми акылдуу жигитсиз го. Экөөңүздөр сыртыңыздан караганда төп келишип атасыз. Айымдын жооп бергени, келечекте кандай эне болот экени, келечекте кандай жубай болот экени бизге сыртынан сонун көрүнүп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, сиз акылдуулук кылып, жигиттик кылып жол көргөзгөнгө көбүрөөк аракет кылсаңыз депчи. Анан эң сонун жооп болду. Мамилени да дароо токтотуш бул жеңил ойлуулук деп дагы биздин талапкер сонун айтты. Ошондуктан мамилени чындап токтошун, чындап уланыш үчүн убакыт керек экенин баарыбыз түшүнүп жеттик окшойт. Болот мырза, мамиле уланабы? Кандай болот мындан ары? Жеңил ойлуулук же чыныгы ойлуулук? Мен бир гана бир өзүм көргөн кемчиликтеримди айттым. Анан кийин эми убакыт көрсөтөт дагы. Сүйлөшүп чайга чыгып көрөбүз. Керемет. Мен да жооп берип койсом болобу? Сиз айткандай чын эле мурун сүйлөшкөндө бир башкача жигиттер болчу, анан өзүм дагы башкача өзүмдү алып жүрчүмүн. Анан кийин алардын жанына сиз тыңыраактай сезилчүсүз, кандайчы? Жок, мен наоборот да ушул жакка барабыз, мындай өзүнүн жүрүм туруму менен эле мен төлөйм, мен кылам, бул жакка барабыз дегенден деп ушундай болот турбайбы деп калчумун. Эми эркек кишилер ар кандай болот эмеспи? Анан чыныгы эле эми сүйлөшкөндө баары убакыт жетмеспи? Анан мен кээ бир жактарым жакпаса, мен деле жагайын дебейм, бирок эмнегедир перепискада мындай баары бир мырза инициативный болуш керек го деп ойлойм. Ошол жакты мен көргөн жокмун да. Анан андай болбосо кыз киши кала берет деген сөз бар го. Кыз киши баары бир акча табат экенсиң, машина алат экенсиң, бүт барын кылат экенсиң, бирок эркектин алдында баары бир алсыз экенсиң. Туура. Ошон үчүн мен баарын принимать этем. Туура. Мен ойлойм, Болот мырза деле акылдуу мырзалардын бири, өзүнүн катасын мойнуна алды. Демек Болот мырза эмне керек экенин түшүндү окшойт. Биз бул мамиленин уланышын чын жүрөктөн каалайбыз. Дагы да убакыт керек. Чындап мамилеге сонун иштеп жатасыздар. Бул нерселер айтылган абдан туура болду бүгүнкү чыгарылыштачы. Башкаларыбызга да сабак болуп атат. Ошол эле убакта көрүүчүлөр да көрүп өздөрүнүн сонун ой пикирин жазып атышат да. Анан керемет катуураак кол чабуулар менен биз сиздерди ордунга узаталы. Болот мырза, жакшыраак аракет кылабыз. Сизге акылдуу, ыймандуу, жакшы жубай керек.
чындыгында бул катышуучу менен талапкердин мамилеси уланганына көбүрөөк себеп болгон бул жакта Аделя болду болуш керек, Анткени эгерде Аделя ошол мамиленин үстүнөн иштебегенде, Болот мырзанын сөздөрүн укканда эле эфирден чыгып кетип калмак да, мен да кеттим депчи. Бирок өзүнүн чыныгы психолог катары да, адам катары дагы изденүү үстүнө жүргөнүн жана ушундай мыкты жубай боло ала турганын бизге өтө далилдеп кетти десек болот. Бул жаканда Бакыт Сымбат. Бакыт мырза, мамиле кандай уланып жатат деп эле. Тамаша барды. Мамилебиз жакшы уланып жатат. Бир мамилебиздин ортобуздан да тамашалар да болуп кетти. Биринеки пранктарды да кылганга болду. Экранга көңүл бурабызбы ошондо? Жок, экранга деле көңүл бурсак болот. Ал пранк видеого тартылбай калды. Жок, пранк видеого тартылган жок. Жеке жашоодо пранктарды кылдык, бирок видеодо Сымбат айым жакпай калган. Пранк эстегенде жүзү өзгөрүлүп кетти. Анда урматтуу көрүүчүлөр, видеого көңүл бурсак, экранга келиңиздер. Чыныгы мамиле, чыныгы сезимдер. Бакыт мырза менен Сымбат ар дайым таң калтырып келатат десек болот. Чынында видеонун сапатына караганда дагы биринчи орунга чыгып кеттиңиздер деп мен ишеничте айта алат элем да. Үчүнчү видеоңуздар дароо бул бизге эле эмес, элди да ушу жоопкерчилик алып, ушулардын мамилеси кандай уланып жатат экен, биз сиздерди суктанып карап атышат да, сонун паралар бири-бирине депчи. Ошол элге да жоопкерчиликти аткарып койгонуңуздар үчүн терең ыраазычылык сиздерге. Анан мамиле видеодогудай эле кетип атабы? Бирок мамиле видеодо эле кетип атат. Бир эмне айтабыз. Бирок бир жумада бир кезик аябай сагынып калган моменттер болуп атат, бирок ачык айтайынчы. Бир жумада бир кезип калдык. Жумушка байланыштуу аябай. Акасы адам сагынып калат, көрбөсө көптөн бери. Вот. Сымбат келиңиз. Негизи мен ойлоп атам, бул жерден баягы боло эме Бакыт мырзанын чыныгы мүнөзүнө Сымбат көнгөндөй, көп жерде отурганда Бакыт мырзаны Сымбат айымдай тыйып отурат го, тыйып, унчукпай, болдучу деп чынчып отурат го. Бакыт мырзанын көптөгөн кыялдарына көндүңүз болуш керек деп. Көнүм келатам. Айла жок. Айла. Бирок бири-бирибизди угабыз да, ошол мага жагат. Мисалы үчүн мага бирдемке жакпаса, мен айтам, угат, баары жакшы. Же Бакыт мырзага деле бирдемке жакпай калса, мен деле аракет кылам, аны мамиленин үстүнөн өтө сонун иштеп атасыздар демек, Бирок чын айтканда, наоборот, видеого мамилебизди көрсөткөн татаалыраак экен да. Анткени сүрдөп эми канча миллион киши көрөт да ошону. Ошон үчүн көбү жазат, мисалы үчүн Сымбат жактырбайт же дагы ушундай бирдемке деп айта берет да. Бирок чын айтканда все за камерами остается. Все за камерами, все за камерами эфира, все за камерами наших видео. Вся искренность ошол экран ары сыртында калып атат да ошо. Бакыт мырза, сиз ушу Сымбат айым менен сүйлөшүп баштаганда кайсы жактарыңыз өзгөрүлдү? Биринчи
Бул өзүңүздү алып жүрүңүз, стилиңиз өзгөрдү. Экинчи дагы экинчи менин ой жүгүртүүм өзгөрүлдү. Ана мен айтчу, сен вот космосту ойлоп кетип учуп кетип каласың, анан на самом деле мына карасам мондай деп түшүндүрүп берди туура жагынанчы. Көрү, опа. Уже башка мен аргументтеп, плюс айткандан тышкары аргументтеп берет. Буяк жагын карап көрсөң деген анан ойлонуп отуруп каласың да, анан 20 мүнөт боюнча жолдо кетип барат экөөсүң ойлонуп, ооба да деп туруп анан кайра Сымбат айымга кайрылам. Ошол жактан чечип алып атабыз. Бир момент болду, бир моментте Сымбат айым дароо айткан катуу, эгерде ушул жумада чечилбесе деди, такой опа, все. Ошол моментте мага да бир ответственность келди, и ошол моментте мени чувствовать эттим, мен ошону кылышым керек экен, мен кылбасам азыр болбой калат. То есть мен дароо кайдыгер караган жокмун. Жоопкерчилик. Да. Жоопкерчиликтүү да болгонду үйрөттү. Андан тышкары айткан сөздү атылган окто эле эметкенди үйрөттү да. Вот карма ат болду, кыл дегенди. Айткан сөзүң өтүрдү. Да, ошону үйрөтүп койду бир. Аткып берди ошону. Ошону иштейм дагы. Ошого чоң ыраазымын. Сымбат айым, сиз дагы Бакыт мырза менен мамиле курганда өзгөрүлдүм деп ойлойсузбу, мындай кээ бир жактарыңыз? Чын айтканда анча деле тим эле аябай өзгөрүлдүм дей албайм. Бирок мындай болду ушундай, мен ушул жагың жакпай атат, Сымбат өзгөртөсүң деген нерселерин өзгөрткөнгө аракет кылдыңызбы? Бакыт мырза өзү деле мени өзгөрткөнгө аракет кылган жок. Келиңиз. Сымбат айымга бирден болгон жок, бияң жаккан жок, бияк болбой калды дегендер. Билбейм, анас полуслов, понимала, бир айтканда эле туура түшүндүрүп келет эле. А дегичи эле уже тияктан я деп койчу да. Болду. Бирок айымдардын табиятына көбүрөөк мырзалар тыйган жакпайт, Мырзалардын тыя бергени. Тыйбайм деле. Бирок кээ бир учурду жактырса болот, кээ бир учурду балким мырзага жакпайт. Билбейм, эми 15 жашта эмеспиз го, бир Инстаграм ачканда тияка баспа, бияка барба дегендей көбүнчө кеңешип, сүйлөшүп, ушундай эле баары чечилет го деп ойлойм. Туура. Мисалы үчүн тияка баргым келип атат. Неге? Анткени мен үчүн ал важно. Болот мырза. Сымбат айымга суроом бар эле. Мына көп эле убакыт өтүптүр. Чайга да чыктыңар, көп эле видеоңорду көрүп атабыз. Анан кийин Бакыт мырзадан ошол убакка чейин кандай скачок көрүп алдыңар? Канчалык өзгөрүлдү Бакыт? Ошо биринчи чайдан кийин азыр ушул деңгээлге чейин. Кандай өзгөрүүнү көрүп алдыңар Бакыттан? Эмне өзгөрдү? Жоопкерчиликке келе атабыз. Жоопкерчилигин тактап атасыз. Керемет. Буга жооп берди окшойт негизи. Келиңиз Аман мырза. Эме Бакыт мырза өзү бир адамдар менен бир мүнөзү бар экен да. Адамны мындай сразу жакындап, мындай бат жакындап кетет экен дегеним го. Мына Асел айым экөө деле бат жакындап кетти, бат ажырап калды. Азыр могу айым экөө деле менин оюмча узабайт экөөнүкүчү. Мындай бир ай, 2 айга созулушу мүмкүн. Андай экөө үйлөнбөйт көрөсүздөр го. Эмнеге дегенде бул мөрдөн прекрасно эле билинип турат окшойт. Бат жакындашып кеткен адам бул мен мурун ишенч эмесмин ушул сөзгөчү. Бирок мо жашоо турмушта байкап мындай анализдеп көрсөм, ошол бат кайра алыстап кетет экен. Ошол себептен бул айым экөөнүкү билбейм, менин оюмча может болуп кетер эми. Азыр бирок элдер же болсо биз деле ушинтип ойлоп атасыздар да, мындай сүйлөгөн сөздөрүнө карап анан өзгөрүп атат депчи. Бакыт мырза билбейм, бул айым үчүн деле өзгөргөн жок болуш керек. Мындай өзү үчүн мындай эл жанагы баягы элдердин комменттерин карап өзгөрүп атат болуш керек дейм да. Мен оюм. Анан билбейм. Сымбат жооп берип кетсин. Чын айтканда сиз туура эле айтасыз. Мен деле өзүм андайды жакшы көрбөйм. Мен өзүм бат ачылбайм адамга. Биякта Бакыт мырза ошондой экен да, бир аз шашылган жакшы көрөт экен. Биринчи эле күнү там малышка, зайка, анан кийин анау мынау. Андай характер, андай мүнөз менде жок. Ошон үчүн биз да кичине расходились во мнениях. Это вот основная причина, почему мы расходимся во мнениях, потому что ему все надо быстро. Ал эмеги бар, айтып бергенге, анткени мотоцикл айдаганда сен батыраак решение чыгарышың керек, чоң скоростьта. Анан жашоомдо да ошондой ылдам кетсе дейм да. Баттан эле өлүмдөн баардыгы эле бат болсо депчи, анткени жаш деле аз калды, ким канчага чейин жашайт деп болот, билбейбиз да. Анан сиз көрбөгөн нерсени дагы мен, наверное,
Камал мырзанын. Эгерде үйлөнүү той бат, эгерде адам көзү менен бири-бирине көз жетсе, үйлөнүү той бат болсо, жакшы жака аракет кылса болот да. Бирок эми үйлөнгөнгө эле шашыш керек жашоодо. Андан башка неге шашыш керек? Туурабы Бакыт мырза? Бирок азыр канчалык адамдар ойлонбой бат сразу на первых порах эле үйлөнүп алып анан кийин разводятся. Эми ал турмуш кээ бирлери дароо деле бир жолугуш көрүп калып деле үйлөнүп бактылуу болуп жашап атпайбы? Ар ким жашоосу ар кандай да. Просто менин опытымда бар да, мен баламдын атасы менен биз 2 жыл сүйлөштүк. 2 жыл баары сонун эле болду. Анан 2 жылдан кийин биз уже үйлөнөбүз дегенбиз. Ата энеси менен уже ата энебиз познакомились. И анан кийин ошол 2 жылдан кийин бети ачылды. Энесинин деле биринчи бети ачылган эмес. Анан кийин бети ачылды. Ошон үчүн мен шашпайм. Жок, сиз шашпасаңыз, Бакыт мырза менен 10 жыл жүрсөңүз деле бетин ача албайсыз. 10 жылдан кийин эми тиейин дегенде ачылат да. Ошон үчүн эгерде сиз мырзадан чындап жоопкерчиликти күтсөңүз, чыныгы ата боло алат, чыныгы мырза боло алат, мен ушуга ишенем деген ишенич киргенден кийин турмушка чыгыш керек го деп ойлойм да. Мамиледе албетте жашырып жүрө бересиздер бири. Сиз деле жашырасыз өзүңүздүн жаман мүнөзүңүздү, бул жакта жашырат. Анча жашыр. Ой, үйлөнгөндө анан баардыгы чыгат. Азыр экөөңүздөр эки жактасыздар. Чыныгы сүйүү ошондо үйлөнгөндөн кийин болот экен да. Чыныгы нике бул чыныгы сүйүү никеден кийин деп коет. Ошон үчүн улуу адамдарыбыз биздечи. Ошон үчүн бирок ошол никени кармап кете ала турган мырза экенине көзүңүз жетсеңиз, сымбат айым, анда турмушка чыгыш керек. Болду окшойт анда бизде суроолорго. Бакыт мырзага суроом бар. Бакыт мырза, сиз баардын бат шашат дегенде, ошондо туша той качан болот? Качан предложение девушка деп кыласыз? Айтылбады эле. Анын баары айтылган, анын баары. Сиз мен сизге азыр берип атпаймынбы, жооп бербейсизби? Мы же пришли к выводу тому, что сиз шашып жүрө бересиз. Ошондо айтып койбойсузбу? Onun үчүн да предложениеңизди күтөбүз анда. Инстаграм тармагында. Бегайым чечип койду окшойт бул жагын, Жок, өзү айтпады эле onun үчүндө депчи. Анан экинчиси, Бакыт мырза, мен шашкан жакшы көрөм деп, туша тоюңуз качан? Сымбатты билесиз, не на словах этот, а на действиях она оценивает, билесиз. Жентек тойго жете элекпиз, анткени менин балам азыр ооруп калды тилекке каршы. Ошон үчүн айтты да, анализ бериш үчүн бала ден соолугу жакшы болуш керек. Ошон үчүн сакайып кеткенде, сакайып болу, ошо жакшы болуп кеткенде анализ берип, анан кийин уже баарын жасагандан кийин баарыбыз барат экенбиз анда, Бакыт мырзаны да чындап өзгөрүлүп атканын биз сезип атабыз. Бакыт мырза азаматсыз. Конкретно бар да. Келиңиз. Бакыт байке болсо, эме чакырат да, башыбызды бириктирип, давайте мынтебиз депчи. Бирок ошол жерде баарыбыз эле барганбыз, кафеге барып отурганбыз. Анан ошол жерде бир сон деп коем. Бир ушундуктудай окуя болуп кетти. Ал жерден Сымбат айым өзү жок болчу, Бакыт менен Асел экөө дагы деле билбейм, жакшы көргөн, экөө бири-бирин жакындап отурушту да. Ал нерсени эмнеге айтпай жатасыз? Анан видеосунда байкасам, өткөндө мотоцикл жөнүндө тарткан, азыр болсо авто машина жөнүндө, бул рекламный эле роликте эле көрүнөт да. И экинчи конкретный вопросум ошол сизге да, Бакыт мырза. Сиз Аселди ошол жерден мындай бир башкача Сымбат айымды карагандай караган эмессиз. Мындай Аселди жакшы көрүп карагансыз да, аябайчы прям. Өзүңүз жакшы көрөсүз го, сөздөн качпаган жакшы көрөсүз го. Ачыгын айтыңыз эми. Ал жерде мына Нурзада, Тилек байке баарыбыз эле отурганбыз. Ал жерден даже козгоп да кетишкен да булар. Неге бул жерден роль ойноп атасыңар, таң калып атам. Наргизанын сөзү туура дегендер барбы ошол жакта отургандар? Да, ким көрдү эле? Келиңиз, барбы? Ошол жерде чындыгында отурганбыз барыбыз. Анан Бакыт мырза өзүбүз сураганбыз, сизде Асел айымга сезимиңиз барбы депчи. Ошондо ооба, Асел айымды жакшы көрөм деп айткан болчу. Ага биз баарыбыз күбө болчубуз. Катышуучу болсо баарыбыз жакшы көрөсүзбү? Ачки жокту жакшы көрөбүз го, по-любому. Ачки жокту жакшы көрүп коем. Ачки алсам кичине жаман көрүп калат экен. Калайсыңар? Бул мырзага жооп мындай. Жооп бериңиз.
мындай кылмак кылышы баарыңарга чыгып рахмат. Да, айткам. Бирок ал Балким Бакыт мырза эмоцияга алдырып алды. Наргиз айым. Койчу Нурза да койчу, ар жактан бир жактан кылбай эле. Сен деле конкретно эле көрдүң эле ал кезде нормально эле состояние болчу. Ачын айтайынчы да, ладно. Мурдакы эфирден Сымбат айым экөөбүз сүйлөшүп калганбыз. Сымбат айым айткан Асель менен бир окончательно гештальтын жаап келбейсиң деген. То есть все, жаап Асель менен бүтүрүп мындай конкретно сүйлөшпөгөн сөзүңөр бар экен, ошо сүйлөшпөгөн сөзүң аян жыйынтыгына чыкпайсыңар деген да. Сиз эфирден ал суроого жооп бербедиңиз беле? Биздин сөзүбүз жок, гештальт жабылган деп. Жооп бербедиңиз беле эфирден? Жооп бергем. Сиз ушул жерден элдин баардыгыбызга эле айткансыз, жок, бизде эчтеке сезим жок, сөзүбүз бүткөн, жабык деп. Азыр эмне ал сөзгө такалып атасыз? Сизге нормальный прямой вопрос задали. И тут есть свидетели, оказывается. Жооп бербейсизби? Келиңиз, шашпай. Аселге айткам, то, что кечиш кой, да, то, что эме болгон үчүн деп, анан жакшы көрөм деген суроого келди. Эмеден да, кантип жакшы көрбөйсүң, адам болуп аткандан кийин жакшы көрөсүң по-любому. Эми ал силер кандай восприятие этип атасыңар, мен түшүнбөй атам, бирок жеке кечирим сураган момент болду. Мен Instagram баракчама дагы история киргизген болчу, мен Асель айымдан кечирим сурайын деп атам деп айтып кеткенмин. Балким мен ката кетирип алдым, может, катуу үмүттөрдөн берип алдым. Аселге, может, ошол жактардан да бүтүрөйүн деп Асель айымды өзүн эле чакыргам. Аны Сымбат деле билет прекрасно. То, что мы Асель чакырып сүйлөшүп алалы дегенде, адам катары эле сүйлөшүп полный бүтүрөлү деп. Асель айым менен деле буквально 2 дня назад уже, наверное, окончательно решили. Сиз өзүңүз айы кызганасыз го, тиги Сымбат айым бургап, тиги карады минтип калды депчи. Жок. Сиз ал жерде Сымбат айым жок, эфирден кийин кеткен үйүнө, сиз Аселдин жанына отуруп алып айтып атасыз да? То, что Сымбат разрешила, то разрешила, да? Сүйлөшүп ал деппи? То есть Сымбат знает об этом, в курсе. Сүйлөшүп ал, сүйлөшүп кел деп айткан мага. Определенно ошо бир жуманын ичинде биз ошончо Сымбат менен бир 4 күн көрүшкөн эмеспиз. Сымбат менен айым менен 4 күн көрүшпөйм, ошол моментте мен до конца чечкенге мажбур эмес, бирок я был вынужден, чтобы решить, чтобы закрыть конкретно все болду. Это определенный этап өтүп кетсин. Ооба. Мындай кылалычы, биз далилдепчи, азырчы мисалы Сымбат менен сүйлөшүп аткан убакта сиз Асель менен кечке жазышып аткан убактар болдубу Инстаграмдан? Жок, Асель менен чисто жолуккан убактар болду. Асель менен жолуктук. Өзүнчө жолуккан убактар. Ооба, болду. Мисалы биз Аселди ачык айтат, калп айтпайт деп билебиз да. Ошондо сиз мен Сымбатты жакшы көрбөйм, сиз менен сен менен сүйлөшкүм келип атат. Асель сага дагы деле сезимим бар деген сөздөр болду Асель. Калп айтпай ачыгын айтыңыз. Отурганда бардыгы уккан, туруп алып мен Аселди сүйөм. Мен Аселди көргөндөй Сымбатты ал көздөр менен карабайм деди мага. Мени кечирип кой. Мен адаштым деди. Мен батыраак кадам таштап алыпмын. Сымбатты тез эле чакырып алыпмын дегендей кылды да, типачы. Күтпөппүн дегичи. Сезимдерим сен үчүн чын, сени унута албай атам. Сымбаттын жанында өзүмдү жакшы сезе албайм дейт. Сен эле керексиң дейт. Жүрөгүм сен деп согот деди мага. Ошентип кечирим сурады менден. Бакыт мырза, бул балким реалити долбоор. Сиз сезим менен күрөшүп атасыз да, сиз бирөөдөн балким Сымбат айымга чындап сезимиңиз жоктур. Бул айтылган сөздөр эмне себептен айтылды? Биз да таң калып атабыз чындыгында. Бул менен биз Сымбат айым менен да сүйлөшкөнбүз, көп талкуулар болгон. Ушу сүйлөшкөндөн кийин ушу видео чыккан, когда мы пришли к единому мнению. Бир мнение келгенден кийин ушу видеону чыгарганбыз. Сүйөм деп айткан эмессиз мага? Жок, сизге сүйөм деп Асель айымды. Мага айткан эмессиз? Я забыл про это. Жок, бир эле мага мен алдымда айтпады. Бардык катышуучулар укту. Асель сүйөм деп. Өзү айтты, барды укту. Айдос мырза укту, Нурза да укту, Тилек бардыгы эле бар болчу. Эмне себептен Аселди сүйөм дедиңиз? Нормально. Болот мырза, мен сизди сүйөм. Урматтуу катышуучулар, урматтуу Бакыт мырза, Сымбат айым.
Бизде убакытка байланыштуу. Биз эртеңки чыгарылыштарда сиздерге убакыт беребиз. Ага чейин бир күн сүйлөшүп алыңыздар. Азыр биз бакытты да эмоция калтыргыбыз келбейт. Сизде де эмоция калтыргыбыз келбейт. Бир күн убакыт берилет сиздерге. Орнуктан орун өтүрүңүзчү. Эртең ушунун баардыгын. Анда, урматтуу көрүүчүлөр, биз балким жакшы жаңылык, балким дейинчи, биз абдан сонун жаңылык менен бул жака Санжар мырза менен Роза айымды тосуп алалы. Санжар мырза, күн өткөн сайын, убакыт өткөн сайын бири-бириңиздерге көнүп бараткандайсыздар. Ал экөө чын эле сүйлөшүп атабы, чын эле улантып атабы деген сөздөр болуп атат. Бирок мен биринчи сизге эмес, биринчи Кулпунай айымга ыраазычылык билдиргибиз келип атат. Жолдошунан уруксаат алып, ушул мамиленин башынан этегине чейин чыгайын деп убакытты сын бөлүп келген үчүн катуураак кол чабып коелу. Рахмат. Биринчиден Канат мырза, бешик бооңуз бек болсун. Эми жаңы статуска ээ болупсуз, ата деген. Өтө бул башкача сезимдер. Коликиден жакшы өтүп кеттиңиздер, Зубикиден жакшы өтүп кеттиңиздер, анткени баардыгын билебиз да. Анан биринчиден ошол кайненеме ыраазычылык келтирем, анткени Розага кайненем айткан, барып көр, мыкты жигит депчи. Кайненеңизге да кол чабып коелучу, Рахмат, апа деп койбойм. Санжар мырза, кандайсыз? Жакшы, бизде баардыгы сонун, анткени чында мамиле жакшы болуп баратканына көп адамдар ишене албай ушинтип таң калып жүрүшүптүр. Анткени биз көчөдө чогуу жүргөндө, мисалы адамдар көрөт да биздичи, көрүп алып, силерди көрүп эми ишенип атам депчи, мен ойлочумун, ишенчмесмин, бирок азыр силерди көрүп атам, силердин кандай бактылуу болуп чогуу жүрүп, чогуу кетип баратканыңарды эми мен точно ишенип атам. Силердин мамилеңер чындап эле чындырбайбы деп суктангандар аябай көп. Чынындачы, көчөдө сөзсүз түрдө биз чогуу жүргөндө адамдар аябай көп жолугушат да бизгечи суктанып. Анан ошол элдердин суктанарлык жакшы негизи мамилеси уланып атканын видеодон көрсөк, анан дагы улантабыз. Анда урматтуу көрүүчүлөр, экранга көңүл буруп беребиз, келиңиздер. Керемет. Көз тийбесин. Турдал мырза айткандай love story болуп келатыр бул жагыңыздар. Эмне себептен кол кармашкан жоксуздар? Неге биягынан кармалдыңыз мындай? 시간이 아직 필요한 것 같아요. 손을 막 잡고 이러는 것까지는.
시간이 조금 더 필요할 것 같아요. Уақыт 네. керек деп ойлойм. Бир аз убакыт керек. Ошон үчүн бул жагынан кармап атам. Бул жагынан кармаш үчүн бир аз убакыт керек дейт. Антип эле ошончо үмүт менен киши эми нарушник эле салып алып эле бирөөнө мындай кылып алса экөөбүз жетелешкенге жакшы да. 경찰들이 하는 거 뭐지? 그런 거 해야지. Мындай кылып алып жетелешесиңер да экөөңөр. 그런 거 하고 다니면 더 Бирок мен убакыт керек деп балким өздөрүн алдап жаткандай сезилип атат менин көз карашымда. Бирок убакыт келген сыяктуу эле моинтип кармашканга. 그 시간이 필요하다고 그냥 자기를 거짓말시키는 것 같은데 그냥 이렇게 잡은 시간이 왔다고 나는 생각한다. 근데 거짓말이 아니라 선자 그만큼 제가 뭐 다른 방법으로 마음을 잘 표현하고 있고 선자르도 제 마음 알고 있기 때문에 서운하지 않을걸요? Санжар ойлойм, анчалык мен жөнүндө ойлобойт деп мен калп эле өзүм алдаган жокмун дейт. Анткени Санжар мени билет дейт, кандай мен ичимдеги баардык менин сезимдеримди Санжар баарын түшүнөт деп ойлойм. Мен кандай ойдо ошондой кармаганымды. Макул, түшүндүк, ошондой деп ойлойт экенсиз. Анан жолугуу, баарлашуу, сүйлөшүү, чогуу тамактануу, эс алып жүрүү сизге оңойлуу болуп калдыбы мындай сүйлөшкөн? Мага оңойлуу болуп калды. Кадимкидей мен байкап атам, акыркы күндөрү биз даже телефондон Google Translate'ти колдонбой калдык да. Эч кандай котормочусу жок, же котормо жардамчы телефон жок эле, биз бири-бирибизди түшүнүп, сүйлөшүп, кадимкидей бири-бирибизге оюбузду кенен жеткире алабыз. Ушул жерден толуктап кетсем болобу. Мурунку жума эфир бүткөндөн кийин чогуу тамактандык, менин жолдошум келди. Жолдошум үйгө барып суктанып бүтө албай койду да. Экөөбүздөн да жакшы экөө бири-бирин түшүнөт экен. Экөөбүз кыргыз элебиз деп атпайбы? Экөө аябай суктандык чын. Мен деле биринчи жолу чоо чай ичип отуруп, менин жолдошум аябай суктанды экөөнөчү. Ушунчалык бири-бирин түшүнөт экен. Розайым, Санжар мырза акыркы чыгарылыштан да мурдагыдан да көбүрөөк жага баштадыбы сизге? Санжарга 좀 만나는 방송국 후부터는 더 마음에 들어가는지 좋아하는지. 당연히 만약에 처음과 지금이랑 같았다면 지금까지 이렇게 계속 안 알아봤을 것 같고 지금이 더 진짜 산자르 물론 방송에서도 진짜 산자르랑 방송 밖에서도 보니까 더 좋은 것 같아요. Мен башында, албетте башында эфирде кандай жолуксак, азыркы убакытка чейин ошондой болуп тура берсе анда болбой калмак дейт мамилебиз. Бирок баштапкы Санжар менен азыркы Санжар өтө мен үчүн башкача дейт. Башында Санжар мага кандай бала экенин улам-улам билип келе жаткам. Санжар азыр эфирде кандай адам болсо, эфирден сырткары андан да жакшы адам дейт. Жакшы адамдар бул дүйнөнү кооздоп турат негизде. 좋은 사람들이 이 세상을 예쁘게 한다고. Санжар, анан сизде эмне жаңылык, дагы эмнелер жөнүндө айтып бересиз, мамиле? Бизде мамиле буюрса аябай жакшы нукта кетип баратат. Биз кандай десем, бизде бул жакта жандай менталитет эки башка болгондуктан мисалы бизде жандай кыймыл аракет менен мисалы кол кармашып элебиз да. Бирок мен ойлойм, биздин ичибиздеги сезимдерибиз андан күчтүү деп. Кол кармашып турат да. Балки ошондой мааниде да. Анткени мага бул нерселер аябай өзүмө да жагымдуу. Анткени сезимдер мындай аруу жана таза сезилет мага. Керемет. Ушуну Аман мырза толуктайт болду экен, анда микрофон алып алып келиңиз. Розайымдын мүнөзү аябай сонун экен, буга чейин көрүп келатабыз, жакшы экен. Анан Розайым молодец. Анан Санжарга суроом бар да. Бул Санжарды биз мындай кандай десем, чечкиндүү деп эле көп адам ошентип ойлошот да. Анан буга чейин мен ойлоп атам, Санжар менен эмнеге эле мындай жакшы болуп атса, узартпай эле кайта кыз жигитке болбосо мындай. Мага мисал талапкер келгенде мен мынтип созбойт элем да. 1-2-3 эфир өткөрмөкмүн дагы сразу эле мындай.
сразу эле же колун сурамакмын же кыз жигитке өтөбүзбү деп эле айтмакмын да ошол себептен эмне эле созуп атасыңар же анан дагы бир суроом калып калды же азыр 5-сезонго калып калайын деген ойдо эле жөн эле созуп атасызбы деген. Өтө күчтүү Баман мырза суроолор болду. Аман мырза, сизге сурооңузга чоң рахмат. Аябай жакшы суроо болду. Мен негизи проекттен экинчи сурооңуздан баштасам, менде бул жакка бардыгыбыз мисалы эгер өз сүйүүсүн тапканы келген да, анан эгер мисалы өз сүйүүсүн тапкандан кийин алар өздөрү деле ойлонот болуш керек. Уже кийинки сезондо отурунун эмне кажети бар депчи. Эгер экөө бири-бирине мамилеси түз болсо, бири-бирин чындап жакшы көрсө, анан чындап жакшы көрбөсө аны айта албайм бирокчу. Мен ойлойм, бизде экөөбүздө тең сезимдерибиз жакшы жана түз болгондуктан бизде андай кийинки сезонго алып кетүү андай ойлор жок. Анан биринчи сурооңуз эмнеге эртелетпейсиз дедиңиз, Мен болгондо эртелетмекмин деп атасызбы? Анча не ойлонуп. Буюрса, биринчи сурооңузга мен дагы ошол нерсени ойлонуп атам. Балким бир жумада, Розанын ички сезимдерин карап, балким кийинки жумалардан өзүбүздүн бунун өзүнүн да оюн угушум керек, мындай билишим керек да мен дагычы. Мунун ою кандай, ата-энеси кандай карайт, ошо мен да мындай болушунча аяр мамиле кылгым келип атат да. Бул жөнүндө билип, буга катуу тийип калбаш үчүн, буга түшүнүксүз болуп калбаш үчүн, ошондуктан мен өтө кылдаттык менен мамиле кылып жатам. Балким кийинки жумадан байкайбыз. Айдос мырза. Саламатсыздар. Көз тийбесин, абдан жакшы кетип атсыңар. Анан баарыбыз эле билебиз го, Роза айымдын бир кылыгы жаман баарыбызга жагат го, мындай бул сүйүүнүзгө кошо сүйүнүп кетип элечи. Анан эфирге келип атсам эле мен түшүнгөн эмесмин чынындачы. Анан келип атсам эле колун минтип элечи, бетине минтип эле почему деп атат да мен. Бул ушинткенин көрүп мен күлүп атам. Анан тиги кече Жайтик Ошековдун бир видеосунда бетинен өйүп койгон жерим бар болчу да. Анан ошону мен түшүндүрүп бере албай койдум, ошону сиз түшүндүрүп берип коесузбу? Ал сценарий ошондой жазылган. Анан Роза мындай айтты да, буларда силер кыз жигитке өтпөй туруп эмнеге бетинен өзүң деген түшүнүктү айтты да мага. Анан сценарий ошондой жазылган. Анан ошончо келип калганда мага мындай сонун бир мүмкүнчүлүк болду да жашоодочу. Анан ошон үчүн өйүп алдым. 그 로지가 아이도스가 왜 여자를 뽀뽀했는지 이해 못했다고. 왜냐면 여자친구도 아닌데 왜 뽀뽀하냐고 막 이렇게 보여줬는데, 근데 일부러 비디오를 찍기 위해서 그렇게 만들었대. 근데 나도 한번 뽀뽀할 수 있는 기회가 있어서 너무 좋았다고. Ошол Айдос мырза сценарий жок, эч кимди өппөйт, эч кимдин колунан кармабайт. Бардыгы сценарий менен кетет. 영상을 위해서가 아니면 아이도스는 손도 안 잡고 뽀뽀도 안 하는 남자야. Ошондо видео тарткансыздар, өзүңүздөр. Анан бул биз жолуктук долбоор сценарий түзүп бердибиз, өп деп. Не сценарийде ким жазды ушуну өп дегенди? Нурлан мырза жазды окшойт, 영상을 찍으라고 저분이 시킨 것 같은데 막 뽀뽀하라고. Ушул жерин Айдос өзү эле кошолгон болуш керек. Мен де суроо бар Санжарга. Баягы эле суроо мурдакы чыгарылышта да мен сизге бербедим беле, эмнеге токтотасыз деп. Сиз ошо токтогон кыз жигитке өтүшпөй, сизде айткансыз астыда өтөм деп. Сиз ошондо Роза айымдан жок деген жоопту угуп калуудан коркуп атасызбы? Почему сиз сулуу айтып атпайбы? Менде деле чувство бар. Не чувство, а привыкание. Анан сиз анын апасы эмне деп айтат, тайнеси эмне деп айтат, тиги бу деп жүрө берсеңиз, сиз жүрө бербейсизби жалаякты чоюп? Почему сиз эркек катары кадам таштабай жатасыз? Сиз мурдакы чыгарылышта эле айткансыз, эмки жумада көрөбүз деп. Сиз ошондо кийинки жумада күтөт окшойбуз анда. Ошо кыйнап салганда эле баягы жумада да айткам да, биз сизден ушу сезимди суруп чыккандай болуп атабыз деп. Анда дагычы бул бир жумага соскунда Санжарчы азыр аз калды, мен ичинде жүрөгүн анан өпкөсүн көрөйүн деп ушундай чыгып кеткен. Аман мырза айткандай жоопкерчилигин байкайбыз кийинки жумада. Кийинки жумада байкайланды. Болсо болду, болбосо жок деп эле.
제가 대답을 하고 싶은데 이게 산자르가 뭐 두려움이 있고 산자르가 겁쟁이라는 뜻이 전혀 아니에요. 제가 워낙 걱정이 많고 그리고 좀 조심스러운 성격인 거를 산자르가 너무 잘 알고 이해를 해줬기 때문에 산자르가 더 조심스럽게 다가가는 거지 절대 산자르가 뭐 소심한 남자 이런 건 아니라고 말씀 좀 해주세요. Санжар негизи өтө мындай коркуп же мен ата энем коркуп ушундай коркуп аткан жок дейт биринчиден. Санжар өзү даяр дейт. Даяр эле турат болгону мен аябай аяр мамиле кылгандыктан менден коркуп эмес мындай. Менден кандай ойлойт, анткени маданиятыбыз башка, кандай ойлоп калат деген ой менен ушундай кылып жатат. Ошондуктан Санжар өзү мынтип коркуп айтпай кое турган бала эмес дейт да. Керемет. Анда биз бул мамилени дагы да келиңиз бизде. Саламатсыздарбы? Мен Санжар мырзага суроо берейин дегем. Кээ бирде бир тилдеги адамдар, кыргыздар бири-бирин түшүнбөй калышат. Ошондуктан сиз эки улуттун адамы болгондон кийин сүйлөшүп атканда кээ бирде кыйналып кетпейсиздерби? Бизде негедир эч кандай ошондой кыйынчылык жаралбайт. Биз мындай көз караштан, мимикадан, жест менен жана ошондой эле билген өзүнүн мен корейче, англисче, орусча, кыргызча аралаштырып туруп бир айтсам түшүнөт да. Анткени мен бир аз экти корей англис тилин чала була билем. Бул орус тили, кыргыз тилин билет чала булачы. Анан мындай жарым сөз ушундай түшүнүп бизге кыйынчылык жараткан жок. Эгер өтө маанилүү бир сөз айтышым керек болсо, мен аны сөзсүз түрдө там котормо аркылуу колдонуп, которуп туруп анан айтам да. Бирок жашоодо мындай жөнөкөй сөздөрдү биз колдонбойбуз. Бирибизди жакшы түшүнөбүз. Рахмат. Анда сүйүүнүн тили жок деп болот эмеспи? Ошондой экен да. Албетте ушундай сонун жаңылыктар менен биз эфирди алга карай улайбыз. Санжар мырза менен Роза айымга дагы бактылуулук каалайбыз. Колумда турган апамдын чайын бүгүнкү катышуучулар кимге белектесеңиздер, Батыр мырза күтпөгөн жерден Батыр мырзага өзгөчө сулуу талапкер бийкеч келип атат. Келиңиз. Жана бул сизге, жана Батыр мырза бул сизге апамдын чайы болсун. Сиздер ойлоңуздар, биз сиздер менен эч качан коштошпойбуз. Биз болгону гана бул жака Тилек мырзаны, Нурлан мырзаны, Адилет мырзаны чакыргыбыз келип атат. Бүгүн үч жигиттин ушундай өздөрүнүн баштарынын эң сонун шапкаларын кийишип, колдоруна микрофонду кармап сиздерге жагымдуу бир чыгарма аткарып берем деп атышат. Эгерде бул чыгарманын тарыхына кайрыла кете турган болсок, 4-сезондун башында биздин шаардык эле кыз айылдык балдар дейип, мына ушул үч жигит айылдык балдар деген сериал тартышты. Ошол сөздүн автору Бегайымга кол чаап коелу. Чындап ушул үч мырза айылдык балдар кандай күчтүү болот экенин көргөзүш үчүн чындап 4-сезондо өздөрүн аябай активдүү көргөзүп, бардык жагынан алдыда созуп келе жатышат да. Бүгүн сиздердин кол чабыңыздар менен Нурлан мырзанын атынан жана ошондой эле Адилет мырза, Тилек мырзанын атынан айылдык балдар деген жапжаңы чыгарма болсун. Анда эгерде бул видеону кайсыл айылдык балдар жана айылдык айымдар, айылдык апаларыбыз жана кыскасы айылдыктар көрүп атса, катуураак кол чаап бийлеп турабыз. Ал эми мага окшогон шаардыктар чекеде туруп турабыз эле. Бир аз сөз кошумчалай кетели. Бул жакта сыныктан башканын баары жугушту дейт го. Мына эки ырчынын жанында туруп мен дагы бир аз ырга аралашып баштадым. Силерге рахмат. Бул чыгарманын жазуучусунун себеби дагы бар ааламга жол айылдан башталат дейт го. Көрүп атканын баардыгы тең айылдан чыккан балдарыбыз. Айылдан чыккан кадам чоң ийгиликтерге жетсин, дүйнөнү багындырсын деген жакшы аруу ниет менен, тилек менен ушул ырыбызды жаздык. Ырдын автору, сөзү жана обонун автору Тилек Чакенов. Алдыңыздарда айылдык балдар. Шамал жере өскөнбүз, ысык суукка жер алып, барды
сагындам балалыктын дилебин азыр минтибер жетип орундалды тилегим жанабыз эй жанабыз айылдык биз балдарбыз адал иштеп эмгектен калың элге жагабыз жанабыз эй жанабыз айылдык биз балдарбыз адал иштеп эмгектен калың элге жагабыз сырды сактап чачылбай сиздер менен бийикмин билеги күч батырдай ай достум тазасың кыштын аппак карындай отталдырып жүрөккө өсө бердиң жалындай